көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Ардактуу биздин көрүүчүлөр, кутмандуу кушуа кечиңиздер менен. Кайрадан сиздер менен НТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоору. Бүгүн жума күнү өзгөчө жаңылыктар менен биз сиздер менен кайрадан көрүшүп отурабыз. Өткөнкү чыгарылышта биздин Гүлайым бийкечибизге Эдилбек аттуу мырза келип, өзүнүн чыныгы, мындай сөзүнө тургандыгын, өткүрлүгүн, курчтугун билдирип, биздин кыздын кичине болсо дагы жүрөгүнөн орун алганга аракет кылды десек болот. Ал эми ошондой жакшы маанайда биз кол чабуулар менен Эдилбек мырза менен Гүлайымды чакырып алалы. Келиңиздер. Бешинчи сезон башталгандан бери өзгөчө сагынып күткөн биздин көрөрмандар көп. Ушул катышуучулар качан кайрадан эфирге келет деп. Ошондуктан мен силерге азыр айтпай турайын, качан келет. Балким бүгүн келет, балким кийинки жума келет. Силер ошон үчүн экранга жакын келип берип турсаңыздар болот. А биз болсо Шайлоокан Айымдын ордуна кастинг жарыялаганбыз. Жаңы катышуучуну кабыл алсак болот. Албетте биздин студиябызга катышуучу болуп келе турган жаңы катышуучу Ширин Айымды тосуп алалы. Келатат, кол чабуулар менен тосуп алалы. Кол чабуулар менен жаңы катышуучу Ширин Айым. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Сизге кайсы жактан орундук берсек? Болор эт. Кайсы мырза жаныңыздарга отурасыздар? Ширин, биздин студиябызга куш келипсиз. Өзүңүздүн бактыңызды табыш үчүн тартынбастан, уялбастан келип отурасыз. Демек ушул жактан бактыңызды таап кетесиз деген чоң үмүттөбүз. Кол чабуулар менен биз сизди Бек Маматтын жанына узатабыз. Караңыздарчы, эгерде биздин мырзаларга талапкер айымдар келсе, кандай кубаныч менен тосуп алат. Ошон үчүн айымдар, эгерде сиздерде ушул жерден кайсы мырза жакса, тартынбаңыз, эл эмне дейт дебеңиз. Анткени сиз бул жака жөн келген жоксуз. Сиз бактыңызды табайын, бактылуу жашайын, менин болочокто жолдошум кандай адам экенин баарын билип алайын десеңиз, анда биз сизди талапкер катары күтөбүз. Алдыда турган номерлерге байланышабыз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Экранга жакын келип беребиз. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Албетте биздин демөөрчү чемпион чайы. Бүгүн дагы кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы жок. Анткени чайды ага куюп бербейм. Өзүм эле куюп ичем. Бисмилла. Кандай сонун даамдуу. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Дагы биздин демөөрчүбүз бул албетте Демирбанк. Ушул жылдын 6 октябрынан 31 декабрына чейин Демирбанк жаңы кардарлар үчүн супер акцияны баштайт. Мобилдик тиркеме аркылуу 0% менен онлайн кредит алууга болот. Арыз берүү процесси бир нече секундка гана алат. Эми каражаттар жактырылгандан кийин дароо картага түшөт. Ал үчүн Демирбанк тиркемесин жүктөп алып катталыңыз. Кененирээк маалымат Демирбанк сайтынан 2222 номер аркылуу билсеңиз болот. Лицензия бар. Жана бул мүмкүнчүлүк бир гана Демирбанктын кардарлары үчүн арналган. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченеми өнөктүн ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин комиссиясыз. Комиссиясыз.
акция бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Катышуучу бикеч менен талапкер мырза. Бир күндүк чай ичиңиздер кандай өттү? Рахмат. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга жалпы салам. Көрүп атканыма аябай кубанычтамын барыңыздарды. Биз көчөгү эфирден бир аз кечирээк чыктык. Ошондуктан биз чайга чыга алган жокпуз. Анткени убакыттар болуп калды. Мен кеч чыгып калганыбызга байланыштуу чыга алган жокпуз чайга. Ошо чайга чыга албасак дагы албетте таанышып, эфир бүткөндөн кийин таанышып, өз жөнүндө бир аз маалымат болду, менин жөнүндө да бир аз маалыматташып, анан ошондой болду. Чайга пока дагы Убакыт керек экен Убакыт да. керек экен, Сиз эмне кандай мындай адамды көрүп жекеме-жеке сүйлөштүңүз да? 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк бул аздык болуп калат го деп ойлойм. Анан биринчи симпатия албетте болот. Дагы кичине убакыт керек. Дагы жолугушуубуз буюрса алдыда. Мырза өтө мындай тамашалап сүйлөп атпадыбы эле? Эфирден сырткары кандай экен сүйлөшүп көрсөңүз? Эфирдин сыртында ошо 10-15 мүнөттүн ичинде байкаганым токтоо эле мырза экен. Мырзадай мага көрүндү. Токтоодой ал жакта эми тамашалап турчу деле убакыт деле болгон жок. Бири-бирибизге өзүбүз жөнүндө айтып берип, мырза токтоо орду менен сүйлөгөн эле мырзадай көрүндү мага. Демек, мындан ары дагы сүйлөшүп көрсө болот чай ичип. Ооба, дагы да улантабыз го дейм, анткени чындап мырза келип мүмкүнчүлүк чындап болгон жок. Көчөгө кеч чыктык деп айтып өткөндөй. Анан дагы да таанып көрүшүбүз керек деп ойлойм бири-бирибизди. Эдил мырза бизге келишет дагы ушундай талапкерлер бир жумада бир жолу арраң жолугат да. Жолукса дагы же жакшы жолуга албайт, анан бир жума сизге кене мүмкүнчүлүк бар да. Баарыбыз жумуш кылабыз, баарыбыз оокат деп жүрөбүз. Бирок эгерде сиз бактыңыз үчүн күрөшкөнгө келгенден кийин жоопкерчилик алып, мен ойлойм бир жумада бир жок дегенде 2 жолу жолугат го деп. Албетте. Мындан ары жагы сизден, көлгө кетип калдым эле, анан досум үйлөнүп эле дебей, ушунча команда менен биз сизге бир жума мүмкүнчүлүк беребиз. Биздин кыздын жүрөгүн канчалык деңгээлде багындыра аласыз? Өлө, бийик да. Албетте. Жакшы ниет. Келиңиз, орунтан отуруңуздар. Жаңы келген катышуучу бикечибиз менен таанышалы. Шерин, куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Бүгүн биринчи жолу ушундай чоң телеканалга эфирге чыгып атасыз. Бир аз толкундуу бар, бирок жакшы. Бул жака келерден биринчи эмнелерди ойлонуп жаттыңыз өзгөчө? Барсам кандай болот экен, эл кандай кабыл алат деп ойлодум биринчи эле. Анан элди укпай, өзүмдү угайын Ооба. дедиңиз. Жүрөгүмдү угайын дедиңиз. Муну көп эле ойлондум, чынында. Сентябрдан бери ойлонуп, анан эми азыр чечим кабыл алып келгеним бар. Керемет. Жашыңыз канчада? 21. 21де. Булга чейин турмушка чыккан эмессиз. Жок, турмушка чыккан эмесмин. Бизге көбүнчө катышуучулар келет, кандайдыр бир ортодо мамиледе жүрүп 2 жолго түшүп калса, ошол жигитине көрүнүш үчүн же мурда кызына көрүнүш үчүн биз жолуктук долбооруна келип алгандар болот. Сизде мындай окуя болдубу же болгон жокпу? Жок, мен бирөө үчүн келген жокмун. Өзүңүздүн бактыңызда ушул. Кайсы жактын кызы болосуз? Жалал Абад областынын болом, Ноген району. Бул жакта жашайсыз, иштейсиз же окуйсуз? Бул жакта иштейм, окууну бүткөм. Окууну бүттүңүз. Эмне жумуш менен алек болосуз? Салон сферасында. Салон арасында. Сиз мындай биз жолуктук долбоорун көрдүңүз, келгиче ойлондуңуз, анан кандай кыялдагы баланы кыялданып келдиңиз? Сизге келген бала кандай болушун каалайсыз? Биринчи эле мага келе турчу бала жашы 21 жаштан 26 жашка чейин болсо дейм. 36 болбойт, Болот мырза бар эле да бизде. Жок, болбойт. Буга чейин үйлөнбөгөн. Анан жөнөкөй болсо, дагы ошол эркектик касиеттерге ээ болсо болду. Балким 30 жаш, 32 жаш келип калса деле боло берет. Жок, 30 жаштан өйдөсү болбойт. 30 жаштагылар канчанчы жылкы?
95-терди ушунча карабай коюшту эле жашап жатып. Балким 95-тер көрүп атса, үйлөнгүлөр болсо келгиле, срочно жашыңар өтүп баратат. Эми аны убакыт көргөзөт. ооба. Жаныңызда отурган балаң канча жашта деп ойлойсуз? Айтсаңыз? Билбейм. Мындай айтсаңыз, божомол менен. 30. 30 эмес, бул 39-та. Жаш көрүнөт, көрдүңүзбү деп эле. Бекмамат мырза канча жашта элеңиз? Айтып коюңуз. Мен 31 жаштамын. Мен бул айым келгенде эле Паспортумда 27 деп эле. бул айым келгенде эле аябай толкунданып өзүмдү ушундай көрсөтөйүн деп аткам дей берди. Бирок тилекке каршы өзүнүн талабын айтканда талабына туура келбейт экенбиз. Бирок бир чети мисалы бул айымды эле ушул эфирди көрдүңүз. Биздин мырзалардын арасынан мындай сиздин көңүлүңүзгө туура келген кандайдыр бир жигиттер барбы? Роль кыйнап. Бул жерде жок. Эгерде болгондо мен талапкер болуп келмекмин. Эми бул кыздын талабы бул көп деле жашоодо роль ойнобойт. Эгерде бала балким жүрөгүн багындыра алса, кыз бардык талабын өзгөртүп таштайт, Ошон үчүн Бекмамат мырза, азыр эле сынбайбыз. Мен сынган жокмун, мен баягы толкунданып атам да. Баягы айтып коет эмеспи? Эл алдында арыстан болгон менен бир жакшы көргөн адамдын жанына келгенде мышык болуп каласың дейт го. Ансыңардай мышыктай эле муя болуп калдым бул жерде. Кол көтөрүлөчү, канча мышык болуп бар бизде азыр деле. Бул Бека байкеге Мерболот байке да кошулам деп турат. Анткени бул айым киргенде эле эки көз, төрт көз болуп күлүп, жаш курагын айтса дагы деп. Анан тем более экөөтөн бир жерден келди, Жалалаттанча. Ошону укса дагы сүйүнүп кетип, чайга чакырып Мерболот ал бир ыр жазып алайын деп эле бир сүйлөшүп кетип атат. Бир ачылып алайын, бир эртерээк сүйлөшүп, эртерээк урушуп кетейин деп эле. Менде өз жеңем бар эле, ошо Жалал Абад жактан аябай сонун жеңем бар. Эстетип койдуңуз, Ширин аты. Сиз ушул студияга келгенде орустар айтмакчы, первое впечатление у вас какое было? Айттым аны, суроону бердим аны. Жок, башкача суроо бердиңиз сиз. Мен өзүңүздү кандай сезип атасыз? Ошо орусчасы первое впечатление. Ошол болуп калган. Мейли, кечирип коюңуз. Ассаламу алейкум, Канат мырза. Саламатсызбы, Ширин айым, кош келиптирсиз. Уй сая аласызбы деп сурап эле коеюн, себеби шаарда жашайбыз. Жамак жамаганды билесизби, тигип кийимдерди? Негизи уйда эле операцияларын билесизби деле. Не кийим жамагандыбы? Ошол башында айткан, уйда эле сая аламын, жамакты деле жамай алам. Ула жамай алат экен Нурлан мырза. Саламатсызбы, Ширин айым. Кош келипсиз. Аябай сулуу, назик айым көрүнүп атасыз. Анан көзүмө аябай кирип келгенде эле мындай жылуу учурадыңыз да. Сиз менен буга чейин эч жакта көрүшүп калган эмес белек? Ооба. Мен Москвада иштегем буга чейин. Ошол жакта мен иштеген магазинге сиз реклама кылганы келчүсүз. Магазинди? Ооба. Ошол жактан сиз сатуучу болуп иштечиңиз беле? Түшүнүктүү. Ошо аябай жылуу учурадыңыз да. Кош келипсиз биздин чакан үйлөбүзгө. Кыялыңызда бала жөнүндө айтып койсоңуз болот, табитиңизде баланы. Балким сизге келе турган талапкерлер өздөрүнүн ошондой сапат болсо да, айтып токтоп калдыңыз окшойт да, айтып берсеңиз болот. Кыялымдагы бала ошол жанагы айтып өткөндөй, эң негизгиси жоопкерчиликтүү болсо, кыздарга кандай мамиле кылганды билсе, азыр абьюзер деп коет го. Ошондой болбосо, кыздарды сыйлаган эң биринчиденчи, өзүнө жоопкерчилик ала алган, жана бою менден узун болсо, узун балдар жагат. Абьюзер дегенде сиз кандай түшүнөсүз ал? Кандай мааниле, мисалы? Абьюзер дегенде бул өтө эле көп кысканып, анан кандай десем, акыры жаман менен бүтөт деп ойлойм да. Булар негизи абьюзерлер, Ал? Булар негизи абьюзерлер. Кызгангандар. Кызганган. Эгерде сизди ошол жакшы көрүп, балким келечекте жолдошуңуз Ширин, узун кийин, мындай кыл, бул жерде жалаң эркектер турат, балким бул жерге келбей коесуң десе, буну сиз кандай кабыл аласыз? Эгерде мен аны келечегимде көрүп атсам ал адам менен, анда туура эле кабыл алам.
бирок аябай чектен ашып кетпесе. Чектен ашпаш керексиз. Ооба. негизи Келиңиз. кечиресиз, ушул талаптарды как-то поподробнее можете сказать, потому что азыр сиз айткан сөздөрүңүзгө мисалы мен деле туура келчүдөй эле болуп атам, чын айтсам. Башка дагы нерсе барбы айтканыңыздан сырткары? Биринчи эле мага негизи максат коюп, анан план менен жүргөндөрдү мындай жакшы көрөм да. Ошондойлор жакшы деп ойлоймун. Анан главный ошол максаты болсо, Азыр үй болбосо, машинасы болбосо дагы келечекке болгон максаты жумушу болсо, ооба. Үй бүлөнү багып кете ала турган өзүнүн кандайдыр бир жумушу болсо болду. Бексултан мырзаны бир мактай кетейинчи. Мыкты мырза, бир эрдик кылып, мындай жигиттик кылып чечкиндүүлүгүңүздү көргөзүп туруп бир чайга чакырып көрбөйсүзбү? Абдан мыкты мырза, полду деле жууп кое берет, тамакты деле жасап кое берет дегендей. Келиңиз. Саламатсызбы Канат мырза? Ширин айым, куш келипсиз. Менде бир суроом бар болчу. Москва шаарынан канча убакыт болду келгениңизге? Москвадан келгениме толук 1 жылдан ашып калды, 1 жыл болду. Ошо мен Гүлайым айтмакчы, тааныш көрүнүп жатасыз. Ошо киргенде эле тааныш көрүндү да. Сиз Москвада иштедиңиз беле? Москвада жүргөндүм да. Бүт эле Москвада кыргыздар күтөбүз, келиңиздер. Саламатсызбы Ширин, кош келдиңиз. Саламатсызбы. Ошо биринчи эле талапкерлер боюнча айтылгандан абьюзер деген ошондо мурдун ошондо опыт болгон окшойт отношения. Жок, менде андай болгон эмес, бирок азыр көп эми интернеттен көрөсүң да, кыздар көп аягында жапа чөйүп калат, анан акыр соңу келип ошол абьюзер болчу деп калышат да, анан ошон үчүн Көбүнчө эми ошо өзүнө опыт болгондо ошону айтышат да, абьюзер депчи. Анан если өзүндө ушундай отношения болбосо, анан жөн эле айта бербейт да, абьюзер болосуң депчи. Жок, менде андай отношения болгон эмес. Мен башкалардыкын көрүп келип, анан интернетте көргөн нерселерди эле айтып атат окшойт, эми ошондой болбосун деп. Эдил мырзанын суроосун толуктай кетейин. Мамиле тууралуу сөз болуп калды. Буга чейин мамиле болду эле, болгон болсо, эмне себептен 2 жолу түштүңүз эле? Буга чейин болгон мамиле. 21 жаштамын. Баарын эле болсо керек, эми сүйлөшкөнбүз, бирок орто жолго түшкөнүбүзгө 1 жыл болуп калды. Болгону бири-бирибизди түшүнбөдүк. Акыр аягы келип, бири-бирибиздин адамыбыз эмес экенибизди билдик. Анан 2 жолго түштүк. Мен дагы бир суроо бере алайынбы? Не дейин атам? 21 жаштан 26 жашка чейин деп атпайсыңбы? Анан эмнеге 30 жаштагылар болбойт? Эмне үчүн? Балким бирөө жактырып каласың, аябай же сүйүп калган болосуң 30 жашта болуп калса. Мисалы 30 эмес, кайта 32 болуп калса да кой мейли. Мен 26 жашка чейин деп айтып өттүм. Балким 27-28 болсо, анда сүйлөшүп көрсөк болот, бирок 30тан өйдөсү чынында эле болбой калат. Ооба. Дагы сурооңуз барбы? 3-чү суроо эң чыгып кетпеле бизден. Саламатсыздарбы, жалпы көрүүчүлөр. Ширин айым, кош келипсиз. Сизге суроом, сиз айтып атасыз да, ошо кызгангандарды сиз айтып атасыз абьюзер депчи. Айттыңыз, бир чек, граница сиз үчүн канчалык ошол границаны айтып кетсеңиз, сизге ошону өткөндөн кийин сиз уже ал киши менен мамиле кыла албай калган. Негизи сүйгөн адам кызганат, бирок аябай чектен ашып кызгангандар да көп. Мисалы, кээ бир адамдарды мен көргөм, курбу кыздарымдын жигиттери өзүлөрүнүн туугандары менен да катташтырбай койгончу. Ал эми ошол байкелери менен, туугандары менен, жакын достору менен катташтырбай койгон. То есть башка кишилер менен сүйлөшкөнгө чектөө койгондо. Ооба, анткени адам өзү деле билсе керек ким менен сүйлөшүп, ким менен сүйлөшпөш керек экенинчи. Ооба, бул Ширин Бейкештин эле айтканы туура. Ар бир нерсе чектен ашса, бул албетте жаман нерсеге алып барат да. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз, Ширин. Анан да өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, канча бир туугансыз, окуу жайды бүттүңүз беле? Рахмат. Мен 8 бир тууганмын. 8 бир тууган? Керемет, сонун. Канчанчысы? Мен экинчисимин. Менден улуу байкем бар.
4 сиңдим жана 2 иним бар. Сонун. Кач кыргыздын санын көбөйтүш керек да ушун. Орто мугалим кесипти аяктаганмын. Мугалим, келечекте мугалим болот экенсиз. Болот, суроолоруңа жооп койдуңбу? Саламатсыздарбы, жалпы катышуучулар, саламатсызбы Канат мырза. Менде бир мындай суроо пайда болду. Сиз болочоктогу жолдошуңуз менен азыр экиге бөлөбүз го, шаарда жашаганды маанилүүбү, же айылда жашаган маанилүүбү? Сизге ушул маанилүү эмеспи, кайсы жакта жашоо? Экиге талаш го бул. Айыл менен шаарда жашагандын мен үчүн анча чоң деле мааниси жок. Анткени азыр айырмасы деле жок болуп калды. Шаардагы бар нерселер деле айылда бар. Жашап кетсе болот. Анткени мен өзүм айылда эле чоңоюп, ошол жакта чоңойгон кызмын. Ширинайым, мен де Буйруса турмушка чыкканда жолдошуңуздун ата-энеси менен жашоого даярсызбы? Ооба, даярмын. Мен Ширинайым, эми сизди келечектеги күйөөңүз канча акча табуусу зарыл? Ушунча акча тапсын, анан ушунчадан көп болсун дебейм. Эң негизгиси үй бүлөнү толук камсыздаганга жетсе болот. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Мен да бир суроо бере кетейинчи. 8-1 тууганмын деп атпайсызбы? Анан кыздар да өзүн ойлоп коет экен да, мен дагы кийин жубай болгондо ушунча эле төрөйм деген. Себеби Альбина 2ден ашык төрөбөйм деген эмеси бар да. Анан сизге да ушундай суроо берсем катуу тийбейби? Канчаны? Төрөгөнгө чейин суроо бериппи? Ошондо канча балалуу болгуңуз келет? Угулбай алды, урушуп атсыздар. Канча балалуу болгуңуз келет деп сурап жатасыз. Ооба. Ушунча балам болсо деп деле ойлонуп көрбөптүрмүн. Билбейм, Кудайым канчаны берсе, балким 4-5 болот. Ширинайым, сизге суроом. Бердибек мырза, сиз ушул суроону Альбина бердиңиз беле мурда? Сизге суроом. Экинчи аял издеп. О, экинчи. Альбина жоготуу тийби, катуураак кырма. Негизи сиз Москвада жүрсүз. Мен көптөрдөн угам, өзүм Москвада болгон эмесмин негизи. Бирок Москванын сүйүүсүнө ишенүү кыйын дейт да. Сиз негизи ошол сүйүүгө ишенесизби? Москванын сүйүүсүнө? Москванын сүйүүсүнө ишенүү кыйын деп ооба көпчүлүк айтып калат. Бирок билбейм, Кыргызстан эмнеси өттү Москванын сүйүүсү башкачараак? Ошо менин оюмча ал жакта убактынча иштеп келип, анан экөө эки ажырым жолго чыгып кетет деген ойдо деле айтышса керек. Мен антип ойлобойм. Москвада канча жыл иштеп келдиңиз? Кайсыл тармакта? Не тамак жести койсуз. Ширинайым, сизге суроом. Мен эркектердин баалаган 3 сапат, анан ошо терс сапаттардан жакпаган дагы бир 3 сапат белгилеп кетесизби? Биринчи сиздин сурооңузга жооп берип өтсөм, Москвада 2 жыл жүргөнмүн. Ал жака барып ошол сатуучу болуп иштегем, магазин ага чейин официант болуп иштегем. Сиздин сурооңузга жооп берсем, мырзалардан эң эле баалаган сыпаттарым бул эркиттүү мырзаларды өзүм жакшы көрөм. Чечкиндүү, мындайча айткандачы, сразу решать этип, чечип. Ал эми экинчи бул жоопкерчиликтүү, жана айтканымдай. Үчүнчүсү адамгерчиликтүү болсо ошол. Жакпаган терс сапаттар? Жакпаган. Мага көп сүйлөгөн мырзалар жакпайт. Ашыкча эле күлүп, мындай чектен ашып сүйлөгөндөрчү. Дагы кандай балдар жакпайт. Мактанчаак балдарды да жактырбаймын. Ошол. Рахмат. Саламатсызбы? Ширинайым. Рахмат, азыр сиздин талабыңызды угуп, мен күлгөн эмес, сүйлөгөн эмес. Азыр сиз айтып аткан койгон талаптар азыр сиздердин мисалы көп айымдардын түшүнүгү боюнча абьюзер болуп калып атат да. Сиз айтып аткан чечкиндүү, жоопкерчиликтүү балдардын көбүн негизи айымдар мындай абьюзер деп санайт да. Негизи ошондой көбүнчө. Туура. Негизи ошондой кабыл алышат. Мисалы, ал чечкиндүү,
токтоо бул айтат да, сен клубка барба, сен мындай кийинбе деген, это уже силердин түшүнүгүңөр боюнча абьюзер да. Мен суроо берип кетейин просто. Айындар негизи баягы атасына карап анан мырзаларды тандайт дейт. Сиз дагы сиздин атаңыз да ушундай катуу талаптар менен сизди тарбия берди беле же ээн эркин эле өстүргөнбү? Биринчиден, атам бизди аябай катуу деле кармаган эмес. Ээн эркин эле өстүргөн. Атамдай болсо сүйүнмөкмүн. Кудай ай, өзгөр кармаңгыла жигиттер. Буюрса бак деле айтат силерге. Саламатсызбы, Ширин айым. Менде бир суроо бар. Сиз айтып атасыз, мен өзүнө максат коюп жүргөн, план коюп жүргөн эркектер жагат депчи. Мисалы, кандай айтсам, ошондой жүргөн эркектер в основном жумушта аябай көп кризис болуп, стресске батып кетет да. Чыныгы максаты бар эркектер, жана сизге какой-то времяда мындай көңүл буруп алышы мүмкүн да. Сиз ошол моментте ошону түшүнүп, кандай поддержка бергенге даярсыз мисалы? Аз канчаны төрөйсүң дегендер көттүңү. Тияка эле кетип калдык уже. Түшүнүп болушунча колумдан келген колдоомду көргөзгөнгө даяр болом. Мына сага сөз эмес бекен. Салам барыңыздарга. Менин атым Ширин, 21 жаштамын. Мага келчү талапкерге коёр талабым жашы 21 жаштан 26 жашка чейин. Жана ошондой эле туруктуу жумушу бар, алдыга койгон максаттары бар. Эң эле маанилүүсү чечкиндүү, жоопкерчиликтүү мырзаны күтөм. Эгерде сизде дагы ушул сыпаттар болсо, анда биз жолуктукка келсеңиз болот. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Сиздердин кол чабыңыздар менен жана көптөгөн биздин катышуучулар өзгөчө сагынган дагы бир 4-чү сезондун жууптары. Кол чабуулар менен алдыңыздарга Адилет менен Мадинаны тосуп алалы. Ассаламу алейкум Адилет мырза, кандайсыз? Барсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Ден соолуктар жакшыбы? Аябай күткөн окшойт көрүүчүлөр да, кол чабып коелучу катыраак. Адилет менен Мадинада кандай жаңылык экенин анда алдыда угалы достор. Келиңиздер. Куш келипсиздер. Кош келдик, рахмат, саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз журтчулугу, көрүүчүлөрүбүз, Канат байке, жалпы катышуучулар, 5-сезон катышуучулары, жакшысыздарбы? Ошол сиздерди көрүп аткан аябай эле сүйүнүп атабыз биз. Келбей калдык го деп эле да көрүүчүлөр менен кошулуп элечи. Биз буюрса бир жакшы жаңылык менен баралы деп эле күтүп жүрөбүз, анан ага чейин бир чыдабай кетип бир келип кетеличи деген ой болду да. Сиздер ошол өткөндө мен эфирде болбой калдым да, анан Тилек мырза менен Нурзада келип 23 ноябрь үйлөнөлү дегенбиз, болбой калды. Анан эмди жыл үйлөнөлү дептир го. Анан эмди жыл датасын айтып койсуңар, дата да жок экен да. Мен ошондон 50-50 болуп калдым да. Балким сиздердики Тилек менен Нурзаданыкына караганда кичине мындай пландар бардыр. Биз дагы ушул күзгө деп 2025 никебизди кыйып алалы деп пландаганбыз. Бирок бизде дагы ошондой эле кеп. Кийинки жылга калып атабыз. Кийинки жылдын жай айларына. Жай айларына Мадинага береличи анда. Саламатсызбы, Канат мырза. Жалпы көрүүчүлөр, баарыңыздарга салам айтам. Катышуучулар, силерге дагы саламатсыздарбы? Бизде ошо көрүп тургандай эле ушундай жаңылыктар. Буюрса жакшы жүрөбүз. Аман эсен. Мындай ортоңуздарда мамиле кандай? Биз эфирге келбей алганда ойлондук деми. Редакция менен да тыгыз байланышпай калдыңыздар, балким экөө урушуп эки жолго түшүп кеттү депчи. Бул реалити долбоор болгондон кийин Адилет мырза өзүңүз айтсаңыз болот баштан өткөндөрүн. Эми баарын айта берели да. Ооба. Ар кандай эле окуялар өтүп атат, ооба. Мамиленин үстүнөн иштеп атабыз. Дегеним урушуп атабыз,
кайра элдешип атабыз. Бирок урушканыбыз деле көп созулбайт, бир 2 мүнөт 3 мүнөт кээде байкабай калабыз. Ошондой эле баары жакшы. Мисалы иштерибиз бар, чогуу жазып аткан иштерибиз бар, алар менен чогуу биргебиз, жолугуп турабыз. Ошол айтор азыр келечекке бир жакшы жол куруп алалы деп эле ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Ошондой мамилебиз да жакшы. Мисалы өзү кээде токтоткондо кээде кыз тараптан болот, кээде мырза тараптан болот, кое туралы депчи. Ошондо Мадина бул сиз тараптан болот атабы, мен азыр чыккым келбей эле жайга чейин күт деген. Негизи биз жактан даярдык жакшы болчу. Бардыгын даярдаганбыз. Биздики кайсыл убак десе ошол убакта деп туугандарымдын баардыгы күтүп жатат. Аяш аталарымдан бери сурап, бул жакта биздин бир аз башкача форматта өткөзөлү деген аябай бир өзүбүздүн жеке сүйлөшүүбүз бар болчу да, Адилет мырза экөөбүздүнчү. Анан ошого биздин баягы үрп адаптар көнүп калган да, адамдарчы той өткөзүш керек, заңгыран ушундай кылыш керек деген. Ошолордон улам эле баягы переговор биздин айтканыбызга алардыкы дал келбей, алардын айтканына биздики дал келбей, до сих пор сүйлөшө албай атабыз да. Ошондон эле улам жылып кетип атат да. Ошондо бул жакта эки тараптын келишпестигинин айынан узарып жатат. Да, бул жакта биз жаштардын көз карашы менен, анан улуу муундун көз карашы менен эки жакта келишпештик болуп калды. Ооба, эки тарап дегенде баягы биз менин ата-энем менен Мадинанын ата-энеси тарап деп түшүнүп калбаш керек. Эки тарап дегенибиз ошол биздин апамдар дагы, өзүм апам дагы, Мадинанын апасы дагы бардыгы тең той кылалы, узаталы, тосуп алалы деп атышат да. Келишпестик тарап ошол улуулар менен, ата-эне менен балдардын ортосунда болуп атат. Мен мисалы жаңы форматта, башкача форматта бир той кылсакпы деген оюм бар болчу. Анан ошого көндүрө албай атабыз. Бир жагынан макул болсо, экинчи жагынан каршы болушат. Бул бизге принципиалдуу нерсе да. Ушундай нерсе принцип деп коюп туруп, анан принциптен жылбай атат. Мен дагы акырына чейин башында Адилет мырзанын сөзүн сүйлөп аткам, анан ушул айда точно кандай болсо ошондой болсунчу, өткөзөлүчү деп ата-энемдер менен макулдашкандан кийин Адилет мырза өзүнүкүн бербей койду да. Акырты жок, мен ушундай. Мен тойду, кыскасы мен тойду ушундай кылып өткөрөм деген үчүн эле той созулуп атат. Мисалы, мындай үстүртөдөн айтып кете аласызбы? Балким ошончо каршы боло турган, ошончо жок болбойт дей турган нерселер барбы ошол мисалы? Эми ата-энелердин бир күтүүлөрү бар да. Менин балам ушундай деп үйлөнсө, той берсек, тууган урук келсе, айыл келсе депчи. Кыздан да ошондой эле да, кызыбызды узатсак экен, ушундай депчи. Баягы мурундан калыптанып калган, баягы чакырып келип алып той кылуу да. Биз тагыраагын айта турган болсок, биз той эмес, баягы азыркы калыптанып көнүп калган саат 5-тен 12-1ге чейин той эмес, чакан эле, мисалы үчүн 200-300 киши чакырбай эле, чакан эле өзүбүздүн ишенген макул кыз тараптан 5-6 киши, бала тараптан 5-6 киши ортого чогулуп, ошол жактан болгон ишти бүтүрүп, мисалычы калың палыңдарын, эне сүтүбү, сеп бардыгын тең сүйлөшүп ортодон, анан ошол той өткөрөбүз деген акчага балким келечегибизге квартирага сала тургандай, же бир бизнеске сала тургандай, же болбосо бир китепканага бир 500 миңден китеп киргизип бере тургандай иш чара кылалы деп ойлогонбуз өзүбүз. Анан ошол нерсенин ортосунан бир коннект, бир келишкен бир точкасын таба албай атабыз да. Балким мен катышуучуларга убакыт берет, катышуучулар бир суроо берсеңиздер болот, келиңиздер. Бул өтө актуалдуу нерсе коомубузда, ошон үчүн ар бириңиздердин ой пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Адилет мырза, Мадина айым. Өзү негизи азыр аябай жакшы тема көтөрүлдү да. Эгер Адилет мырза менен Мадина айым келип бул нерсени айтпаганда, мен ойлоп аткам да, өзү ушул нерсени көтөрүш керек, ушул нерсени сүйлөшөлү деп. Биздин дагы Альбина экөөбүздүн ортобузда ушундай маселе бар да. Мен толук ошол бул эки жаштын ою менен кошулам. Менде да ошондой максат бар да. Тойду биз кыргыздар мээбизге сиңирип алганбыз да, обязательно өткөрүш керек деген нерсени. Менин оюмча ошол аябай ысырапкерчиликсиз эле чакан той менен деле той кылса болот, нике кылса болот деген ойдомун. Адилет мырза, кош келиптирсиздер, Мадина айым. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анан тойду эмки жылдын жай айларына жылдырыпсыздар. Ал бул деген чоң эле мөөнөт
ушул мөөнөттүн ичинде Мадина айымды жоготуп алам деп коркпойсуздарбы? Экөөңөрдүн ортоңуздарда мамиле муздап, алыстап кетпейсиздерби деген ой жаралды. Биз таанышып ушул күнгө чейин билинбей эле бир 7 айдын жүзү болуптур. Жайга чейин дагы бир 7 айдын жүзү бар экен. Буга чейин бири-бирибизди жакшылап тааныштык, эмнеге таарынат, эмне жакпайт, таарынганда эмне кылыш керек дегендейчи. Менин оюмча жок. Биздин мисалы мамилебиз, сыйыбыз күн өткөн сайын бекемделип баратат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Сиздер айтып калдыңыздар, улуулар менен биз келише албай атабыз депти. Бул бактылуулук ошондо тойго баш ийип калып атабы ошондо? Сиздердин оюңуз боюнча. Бул жакта бактылуулук менен тойду салыштырыш деле керек эмес. Анткени улуулар менен келишүү эмес, биз жалпы кыргыздын бир калыптанып калган стереотипи, менталитети менен каршы болуп атабыз да. Бул аябай оор болуп атат. Ооба, учурдан пайдаланып, Мадинадан да кечирим сурайм, аябай кыйнайм чындапчы. Бул нерсени акыр барып бир жактан бурулуш керек да, акыр бирөө кылыш керек. Бул биз биринчиси эмес, бизге чейин эле кылып аткандар бар. Инстаграмдан көрүп калсаңыздар керек, ушундай ысырапкорчулугу жок эле, өтө мындай заморочкасы жок эле, бири-бирин кыйнабай эле, жөнөкөй эле кабыл алып, үйлөнүп, анан ошол кыйнала турган нерсени келечекке болгон бир ишке жумшай турган болсок, бир жакшы болобу дейм да. Кийинки суроо. Негизи оюм айтып кетейин мен дагы. Ушул аябай туура болуп атат. Ысырапчылык көп жерден ушу кутулсак жакшы болот эле, чын эле. Мага Инстаграмдан бир сонун пара жолукту. Жакында эле жайында сонун бир свадьба өткөзүптүр тоодо. Болгону 50 000 сомго же 40 000 сом, Тура достору менен чогулуп туруп, мындай сонун кылып туруп, вот ошолорду үлгү кылып жаштар ушул ойго туруп ушул нерсени жашообузга киргизишибиз керек го деп ойлойм. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Сиздерди мындай живую көргөнүмө аябай кубанычтамын. Сиздерди чындапчы мындай Адилет мырза атыңыз. Адилет мырзаны Нурлан мырзага аябай окшош турам да ошон. Аябай мындай сүйлөгөн интеллигенция алып турушу да, прическасы дагы аябай окшош экен, азыр көрүп атсам. Болду, эми чала бербейм. Жок, чында бул бир гана жакшы тарабынан айтып атам, аябай окшоштугуңуздарды байкап калып. Анан сиздерге айтарым, мындай кандай болсо дагы, тоюңуздар кандай форматта өтсө дагы, сиздерге бир гана жакшылык каалайм. Ишил кандай формат болсо да, ишил батыраак тоюңуздар болсун демекчимин. Рахмат, Гүлайым. Санжарга берели. Биринчи Санжар болсун, анан Бабыр сизге. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Адилет, Мадина, кандайсыздар? Бул жактан болсо мен негизи тойду өткөрүш керек. Ресторанда болуп өткөрүш керек деп ойлойм. Анткени тойдун негизи максаты бул элден бата алуу да. Элдин батасы ушул тийип, ушул биздин балдарыбыз жакшы жашап кетсин, бактылуу жашасын деп бата да, маанисичи, эң башкы мааниси бата. Бул тойду деле мен ушул кыйынчылыктан мондай заморочка азайсын деп ойлоп тапканды ойлой берем да. Бир жума үйгө адамдарды кетишке такырып, кетишке коноктой бергенден көрө бир күндө бүтүрүп салган нерсе бул жакшы да. Ресторанга чакырдың, бүттү, батасын берди, болду. Ресторанга той бербесең үйүңө бир жума келет, 10 күн келет. 10 күн ошол столду үйгө кетишке даярдайсың, күндө коноктососуң да. Андан көрө мисалы ресторанга чакырып койсоң, ар бир киши жок дегенде мен 0 дегенде 3 000 сом алып келет, ал ресторан өзү менен өзү жабылат негизичи. Эсептеп да көрүп атабыз, тойлорго барып атабыз дегендей. Ошол сыяктуу мисалы жок биз бир аз мындайраак необычный өткөзөбүз дегенди, необычный өзүнчө бир 12 жакындар өткөзүп, андан кийин ресторанга бир ата-энелер үчүн ата-эне ушул деңгээлге жеткирди да, силерди өстүрдү, чоңойтtu. Менин балам үйлөнүп атат, менин кызым күйөөгө өтүп атат деп, алар дагы бир ушундай элге той бергиси келет. Анткени элдердин тоюна барган, элдин кешигин жеген, ошол сыяктуу ал тойду өткөрүп коюш бул мындай өтө чоң проблема эмес да. Анан аябай принципке туруп, жок деген да туура эмес, ата-энени да сыйлаш керек, ата-энени да угуш керек. Менин оюмча. Ошол, рахмат. Салижан Жигитов деген бир агабыз болгон, ошол кишинин айтканы бар да, кыргыз тойдон башка эч нерсени көрө элек депчи. Чындап азыр биз тойду жашообуздагы эң башкы окуя катары көрөбүз да. Кызын узатыш керек, баласын үйлөш керек, ресторанга той бериш керек, тууган урук, эл журтту чакырыш керек деп, ушун үчүн жашашат да. Ушул анан үй алыш үчүнчү. Тойдон башка бир кызыктуу, бактылуу боло турган эч нерсе жокпу? Санжар, мисалы биз баягы ресторанга өткөрүп баягы чыгым болот экенбиз же заморочка экен, анан үйгө кылсак оңоюраак же мындай кылсак оңоюраак деген нерсе эмес.
тойдон бөлөк мисалы үчүн да аябай көп нерсе бар. Мисалы ошол эле акчага мисалы ата энебизди бир сыртка жиберели, умрага жиберели, бир саякатка жиберели чет өлкөгө. Ушундай нерселер болсун да. Билбейм, бир башка жакта үйлөнгөндөр бар, башка мамлекеттечи. Өткөндө бирөө үйлөнүп атышат. Экөө үйлөндү, кадимкидей кийимдерин кийди, тойго чакырган достору менен, саналаштары менен чыгышты дагы бир каралбай турган бир жерди бир таштандыран тазалап кетишти да. Бул мисалы үчүн той өткөргөндөн көрө бул аябай пайдалуу иш. Мисалы үчүн азыр биз таштанды теребиз дебейм, бирок ушул сыяктуу бир форматтарды киргизишибиз керек. Тойго адам бата берейин деп келбейт. Тойго адам кыйналып бир тойго барыш керек эле, анан акчасын кошумчасын бериш керек эле деген ойлору бар да. Бата деген Куранды кайсы жерден окусаң тийгендей эле батаны кайсы жерден кылсаң бата тиет. Чын жүрөктөн каалоо болсо, жөн эле балдарым, кыздарым деп телефондон чалып деле же үйдөн отуруп тиге айтпай деле өзү бир бата кылып койсо ушул экөө бактылуу болсун депчи. Ошонун батасы тойго келип фальшивый бата бергенден көрө ошол 1000 эсе артыгыраак деп ойлойм да. Келиңиз. Ата эненин ыраазычылыгы деген, ата эненин ыраазычылыгы бала бактылуу болгондо, бала өзүнүн жанын багып, бир жашоодо өзүнүн ордун кура алса, ошондо ата эне ыраазы болот, бактылуу болот деп ойлойм да. Менин концепциям, түшүнүгүм ушул. Саламатсыздарбы жалпы көрүүчүлөр, саламатсызбы, куш келипсиздер. Көрүп жатканыңыздан аябай кубанычтабыз. Сиздерге бакыт, эртерээк ошо тоюңар болсун. Анан бул суроо эмес, сунуш катары. Ошо айтып атпайсыңарбы, ата эне менен биз азыр келише албай атабыз депчи. Ата энеге мындай бир сунуш киргизип көргүлө, нике окутуп жашап туралы, ошол тойду бир белгилүү бир убакыттан кийин анан жасайлы депчи. Мүмкүн ошого макул болоттур. Келиңиз, кийинки. Мен өзүмдүн историямды сүйлөп кетейинчи. Мен жаңы Россиядан келип 22 жашымда жаңы биринчи жолу келип жарым жылдан кийин күйөө менен таанышып үйлөнгөнгө мындай шаштык да. Анан бул мени үйдөн алып кетип атканда той болот деп ата энелер мындай жолугуп сүйлөштү да, той кылабыз, сеп ушунун баарын мен жакшылап түшүнбөйм да, баарын ошол кыргыздын салттарын. Анан бат эле үйдөн келип алып кетти дагы, мени алып кетти таласка, көшөгө отургузуп, анан бир жума где-то жашадык үйүндө. И той жөнүндө сөз башталды да. Мына тойду кандай кылабыз, мындай көйнөк алыш керек, тигини муну алыш керек деп. Мен айттым, а почему маган жаккан көйнөк албайсыңар, например, да? Өзүмдүн условияларымды айтып баштадым. Мен билбейм да, келин болсо, келин жаңы үйгө келгенде мындай тынч отуруш керек да, баарына макул болуп. А мен айттым, неге мен макул болом? Мага мындай көйнөк жакпайт, мындай керек, например. Мага почему мен подружкаларым келбейт, почему бизге 20 место бересиңер, 30 место. Мен деле туугандарым көп, досторум Россиядан келет баары деп айттым да. Анан мен мага той кереги жок, ата эне давайте күйөө менен сүйлөштүм да, давай ата эне менен сүйлөшөлү, бизге той кереги жок, бизге бизнес ачып берсин деп. Ошентип күйөөм барып катуу сүйлөштү ата энеси менен. Аялым болбой атат, пожалуйста бизге жардам эле бергиле, бизнес ачып бергиле деп. Ошентип сонун кылып той кылбай коюшту. Ата энелерибиз кантип сүйлөштү, аны жакшылап билбейм, бирок той берген жок. Анан жакшынакай кылып убакыт мындай көп өтпөй жакшынакай иштеп жашап кеттик, бизнесибиз, жумушубуз да болду, акча да чыгарган жокпуз, кредит да алган жокпуз, жакшынакай сүйлөшүп алды. Ошон үчүн сиз деле өзүңүз мындай катуураак ата эне менен жакшылап сүйлөшүп, мындай ушундай условия деп болбойбу? Же бул айтты окшойт аны. Айтып келиңиз. Саламатсызбы, Канат мырза. Менин оюм лично свадьба болуш керек да. Анткени биз кыздар кичинекей кезибизден бери кыялданабыз ак көйнөк кийгенди. Аны болсо биздин ата энебиз да кыялданат да, ушу кызым бактылуу болсун, ушундай өткөрөлү той деп. Бул жөн эле ысырапчылык эмес. Биринчиден силер болсо повод да, орусча айтканда собрать бүт туугандарды, досторуңду бөлүшүп сен менен. Экинчиден бул силердин үй бүлө курушуңардын туулган күнү деп койсо болот. Ошону белгилеп, Санжар мырза менен да кошулам, баталар берилет. Азыркы заманда сиз айтып атасыз, ал акчага биз путешествие жиберсек болот депчи. Мен ишенем, силер келечекте иштеп аны жиберип умрага алып бара аласыңар депчи. Ал тойдун акчасына эмес, мындай дагы. Ошол себептен баары болот, ниетке жараша. Атлет мырза, могу жакшылыктын эрте болгону жакшы деп коет го. Ошондуктан монтип
ата энеңиздер менен сүйлөшүп бир ымалага келсеңиздер кандай болот? Алар дагы бир чечим мындай уступкага келип, силер да уступкага келип, анан бир чечим кабыл алып, эртерээк тойду кылсаңыздар кандай болот? Албетте ата энебиз бизди чоң үмүт менен өстүрөт, тарбиялайт. Алардын да батасын алыш керек. Ошо жакшы болот эле да ошондой. Ошо эртелетсеңиздер кеңеш бермек. Түшүнүп атабыз аны, жакшы. О, Альбинанын суроосуна жооп берип кетейинчи. Азыр айтып атпайбы? Бардык кыз элестетет ак көйнөк кийген деп турупчу. Ак көйнөк кийип, бирок эң жакын бир 20-30 адамды чакырып той кылса болобу же обязательно 500 адамды чакырып чоң ресторанга той бериш керекпи? Эми аны өзүнчө сүйлөшө аласыздар. Альбина менен өзүнчө. Бул ар бир адам өзүнүн Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Ар бириңиздердин пикириңиздерди уктук. Мерболот акыркы болуп бериңиз бул. Аябай жакшы тема болду. Мен Адлет мырза, кечиресиз, Мадина айым, кечиресиз. Сиз жакшы эле эмеге такып атасыз да, ысырапка такып атасыз, башканы айтып атасыз. Бирок көп жүргөн дагы аны да жакшы билесиз, көп жүргөн убакытта дагычы. Сизге айтарым, эми ата эне бизди чоңойтуп өстүрдү. Улуулардын кебинде негизи бир мандем болот да. Ошону угуп койгон эң жакшы болот. Улуу жамгыр менен жер, бата менен эл. Улуулар сиздерди ошо болсо экен, ушинтип өстүрдүм, балагатка жеткиздим. Эми бир ою бар ошо ата эненинчи. Ушундай бир берсем эл алдында алар да сүйлөгүсү келет, силерге ак никесин айткысы келет. Ошо улуулардын да сөзүн угуп, анан сиздердин ниетиңиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга ушул нерсени көрсөтсөңүздөр демекмин да. Ошол жакшы. Ошондо Адлет мырза, биздин түшүнүшүбүз боюнча ошол той эле маселеси болуп атат да. Сиз өзүнчө ысырап кылбайын, өзүнчө той өткөрөйүн деп атасыз мындай. 6 кишинин таапа 200 киши чакырсаң, бирөө чын жүрөгү менен келет, бирөө айла жок кар эмени кошумчаны бериш үчүн келет деп ниет кылып атасыз. Бул сиз айтып аткан коомчулук биздин албетте коомубузда өтө актуалдуу нерсе да. Бул өтө чоң маселе да. Анан эмне себептен сиз 200 киши чакырып койсом эле ысырап болуп каласыз деп атасыз да. Мисалчы, сиз ортодон бир варианттарын карасаңыз болот. 200 киши эмес, 500 киши чакырыңыз да. Мына бул не ысырап? Бизде эт ысырап. Адамдар бардык 2-3 түрдүү тамак жегеткенден үстүнөн эт тартылып атат. Мисалы туурабы, кыргыздын түнкү 12-де эт тартылып атат. Эт тартылгандан кийин торт болуп атат. Туурабы? Ушулар ысырапка кирет да. Торт болгондон кийин кээ бирлери ресторан жакшы болуп турса деле потолок, прям бурчка чейин, кишиге чейин прям оформление кылып коюп атат. Ушул ысырап болуп атат. Ашыкча шоу ысырап болуп атат да. А калган нерсени ысырап кылбай деле өткөрсө болот да. Эгерде сиздин эми жашоого байланыштуу да, сиз вариантын тапсаңыз болот да. Мына хорошо, ата апа, мен силердин вариантыңарга көнөйүн. Келгиле, бирок ушул ысыраптарды алып коелу. Могу ашыкча желбей турган нерселерди, ашыкча желе турган тамактарды, анан кел сиз мага бир 2 стол бериңиз. Мен ушул тоймандагы элге пайда болсун. Мен балким жетим балдар үйүнөн бир 2 стол чакырайын конокко. Любой нерседе өзү вариант бар да, жолун тапса болот да. А мен оюм эми ар бир ата эне баласын ошол Санжар айтып кеткендей, бизде ошол башка да катышуучулар айтып кеткенде, ар бир ата эне баласынын үйлөнүп атканын, ошол жерде кирип келатса, ушул баламды качан тоюн көрөм деп мен аябай күттүм эле. Ушул балам мына кирип келатат, келинчегин карма болуп деген мечтасын аткарыш үчүн туура 200 киши менен катышса 200 адамдын тоюна барды. 200 эмоция менен келди. Адлетим үйлөнсө мен да ушундай той өткөрөм деп турупчу. Анан ошол нерсени көргүсү келди да. Анан адамда деле принцип болуш керек, бирок ошол принцип бул жашоо менен да эсептешиш керек да. Эгерде кээ бир адам настолько принцип кармай берсе, ал жашоосунан да чоң адашып калат да. Ошон үчүн сиз мындай бул жашоо менен да жашаганды үйрөнүшүңүз керек да. Сиз айткан нерсе бүт бардыгы туура. Калп эмес дебейбиз да. Мисалы акыркы Мерболот айткандай, сиз эгерде мына сиздин ата энеңиз союздун адамы, той менен аралашып чоңойду, жакшылык менен чоңойду. Эгерде сиз ушул стереотипти жок кылам десеңиз, анда биринчи сиз өзүңүздөн баштайсыз, анан үй бүлөңүздөн баштайсыз, анан балдарыңыздан баштайсыз. А сиздин ата энеңиз бул башка алам, башка жашоо. Сизде кандай принцип болсо, ата энеңизде да ошондой принцип бар да. Бирок бул жерден со стороны карап турганда, баары бир ата эненин дагы акыл насаатын, ата эненин да кыялын ишке ашырып койсоңуз болот. Бул тойду сиз трагедия кылып, анан ой мына мен принципиально мага көнбөй атча, жайында үйлөнөбүз, качан көнөт, үйлөнөт деп атып, во-первых, сиз ортодо сүйлөшүңүздөр мустайт. Эми сиздердин экөөңүздөрдө кандай сезим бар экенин көрүүчүлөр да билет. Экинчиден, ушул принциптин айынан ата энеңиз менен, туугандарыңыз менен да жаман жакшы көрүнөсүз. Бул той, бул жөн эле той. Бир күн чыдап коюңуз, макул, силерге көнүп коюн деп бир күн чыдап коюңуз, той өтүп кетет. Бирок эртең башка жашоо бар. Той бир күндө өтүп кетет. Эртең башка жашоо бар. Ошол жашоону ойлонушуңуз керек. Сиз келечекти ойлонушуңуз керек.
Бирок сиз могул жака келип, мына ачыгын айтып, мына ушундай болуп атат туугандар, эмне кылабыз? 7 миллион адамдын көзүнчө келип өзүңүздө көйгөйдү айтып атасыз да. Бул айтканыңыздын чоң плюсу, анткени биз бул жерден обсуждение кылып, биз дагы эми албетте өзүңүз чечесиз, билгенибизди айтып атабыз да. Бирок сиз да түшүнүшүңүз керек, эгерде ата-энеңиз принципиальный болуп атса, демек ата-энеңизди да угуп коюшуңуз керек да. Бирок ысырап кылбаштын жолдору толтура. Ким эле той өткөргөсө баары эле ысырап боло берет. Эмнеге тойду жаман дешет? Неге түшүнбөйм да, жаман дейт адамдар. Өмүрү жолукпаган адамга тойдон жолугасың. Мисалы бөлөлөрүңө, туугандарыңа, тайкелериңе, эжелериңе тойдон жолугуп алып кандай сонун болот? Бир столдо отуруп сүйлөшүп, сүрөткө түшүп, баарлашып. Эми тойдун Кыргызстанда тойдун болуп турганы жакшы. Биз дагы ой, тойдон тажадык деп отуп, бирок карантинде бир адам менен да жолуга албай алдык го. Ошондо адамга адам керек деген ыр чыкты да. Ошон үчүн той десе эле бул тойду 100% той болбойт, ысырап, буну принципиально жабыш керек деген нерсе да болбойт. Кыргызстанда эзелтеден той болуп келген. Эзелтеден ата-апалар келип бата берген. Сиз мына кыйын болсоңуз, ичимдик койбоңуз. Кыйын болсоңуз, ошол жакта этти тыйыңыз, тортту тыйыңыз. Жана ошолордун баары ашыкча болуп атат. Ошол жакта оформление ашыкча кетирбеңиз. Жетим балдарынын үйүнөн 2 стол чакырыңыз. Ошондо сиздин тоюңуз мындай ысырап болбойт да. Анан тойдун дагы мындай 100% жаман жагын карабаш керек да. Тойду жакшы көз менен да башка тешиктен да карап көрсөңүз, мындай тойдогу атмосфера, мындай састараны 300 киши кандай сонун маанайда жүрүшөт да, мисалы. Эми сиз 10 киши чакырсаңыз деле 10 кишинин баардыгы сиз үчүн жүрөгү ачык экенин биле албайсыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, Адилет мырза, принципти кийин өзүңүз үй бүлөлүү болгондон кийин өзүңүздүн бала чакаңызга жумшап, азыр мен ойлойм убакытты созбой, Мадинанын сизге көңүлү бар экенин биз билебиз. Тойду күткүсү келбейт, Мадина жак баардыгы даяр. Бирок принципти четке кагып, мен бактылуулукту тандаса экен деп ишенем да сизге. Сиздин жообуңуз. Рахмат. Талкуу болгон аябай жакшы болду. Рахмат баарыңыздарга, оюңуздарга. Бул бизге эле эмес, жалпы көрүүчүлөргө да бир жакшы фишкаларды, бир жоопторду бердиңиз деп ойлойм да. Бул нерсе баарыбызга таасирин этсин деп тилейбиз. Ооба, буюрса бир күндө эле чечилип калбайт экен, актуалдуу тема болгон үчүн. Бара-бара барып, анан эки жактан уступкалар болуп бир вариантын табабыз деген ойдобуз. Мен ойлойм, эми Адилет мырза өтө акылдуу бала, билимдүү бала. Анан ортодо убакыт созулуп кеткенден да негизи мустайт. Бул нерсе өзү эки жолго түшүп кетиш бат эле, ошон үчүн көпкө деле созуп кереги жок. Экөөңүздөр бири-бириңизди жакшы билиңиздер. Экөөңүздөрдүн ойлонгонуңуздар дагы, сүйлөгөнүңүздөр дагы, алып жүрүшүңүздөр дагы окшош да. Бул демек сиздерди Кудай кошуп атат да. Анан жанагындай эле ысыраптар тыйып коюңуз. Бизде мисалы тойдо эмне ысырап? Түштөндүрүү ысырап да. Жөнөкөй эле түштөндүрүү бир келгенде 6-7 койдун эти келет да. Кудулар айткандай 3 күн ат башыда тойдо жүрдүк дейт го. Анан 3-чү күнү таң атканда, таңкы 6-ларда кудалар пакетке эт салып аткара 5 бармак жеп атат дегендейчи, уйкусу келип атса дагычы. Ушул нерсе бизде ысырап. Башка нерсе ысырап эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, ата-энеңиздин да кыялын аткарыңыз. Ата-энеңиз да сизди костюм кийип, кийинин ак папа көйнөк кийгиси келип, Мадинандагы ушул кызымды ушунча өстүрдүк, ушул кызымды мына бара кой кызым деген ырым менен узатайын. Бир канча жылдык кыялы бар да бунунчу. Ошол нерселерге да тыюу салбай, аябай жакшы чечим чыгарат деп ойлойм. Анан мен ойлойм, той жайында эмес, буюрса 1-2 айдан кылсаңыз деле биз даярбыз. Туурабы? Мындай тойго биз аябай күтүп атабыз, көрүүчүлөр деле күтүп атат. Ооба, качан болсо да кандай кылсак дагы ушул жакта элдин көзүндө сиздер менен чогуу бир эмне болдук, кандай болдук деп туруп айтып кетебиз. Анан бардыгына бир эмне болгону жарыя болуп белгилүү болот го. Буюрса жакшы болсо деген эле тилек бизде дагы. Куттуу студиядан эң сонун той өткөрөбүз. Сиздерди сонун кылып узатабыз. Эч кандай жылкы-пулкы уча бербейбиз, Болот мырза, улус силер болуп калат экенсиңер. Уча жок, үмүт өтпөй тургула. Курсак тоет ушул. Эми ушундай мен оюм го, эми улууларда чечсин, бирок Адилет мырза улуулар менен эсептешпөң. Сураны кетириңизчи принципти, эртерээк той кылалычы. Бактыңызды колдон учуруп жибербеңизчи. Кайра эле чеччи. Ушул жерден убактысы келди окшойт. Мен жаттап болгон
тойдон дагы ойдон дагы болгон жактан ырдай берген бир жалгыз ырым бар. Ошону өткөндө акапеллардан эле азыр минусовка менен бир ырдап берейин, э? Вай кереме. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Булактай көздөрүң башкача экен, бул кечте сак эч ким жакпаса экен. Мен сага сүйүүмдү айткычакты, ким бирөөң оозунуп айтпаса экен. Ботодой көздөрүң балбы жанат, канбаймын карегим талбай карап. Мага эми эч качан тынчтык бербес, махабат жүрөккө салганы жара. Ботодой көздөрүң балбылы жанат, канбаймын карегим талбай карап. Мага эми эч качан тынчтык бербес, махабат жүрөккө салганы жара. Мага сен сурандың келиңиз деп, махаббат ырда бериңиз деп. Ырымды баштадым сүйүнүчтөн, өзүм да жүргөнсүп сени издеп. Ирмелген кирпигиң төгүлөт да, көздөрүң көзүмөн өбүлөт да. Маңдайың жарқырай күлө бассаң, маралдай маңкайып көрүнөт да. Ирмелген кирпигиң төгүлөт да, көздөрүң көзүмөн өбүлөт да. Маңдайың жарқырай күлө бассаң, маралдай маңкайып көрүнөт да. Ийилет кымча белиң, кыналып күйүгөт мынча демим. Ырымдын аягы бүтүрбөстөн, жаныңдан узакка турсам дедим. Тартуулап көнүмө таттуу кумар, койот моюнуң акку сымал. Татына көркүңө көз тийбеске, тагылсам дедим мен сага тумар. Тартуулап көнүмө таттуу кумар, койот моюнуң акку сымал. Татына көркүңө көз тийбеске, тагылсам дедим мен сага тумар. Татына көркүңө көз тийбеске, тагылып жүрөйүн сага тумар. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченим өнөктүн ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Чоң рахмат, барыңыздарга абдан ыраазыбыз. Жалпы кыргыз журтчулугуна эмне болдуңар, каяктасыңар, качан келесиңер депчи. Бизде да жакшы пландар бар, буюрса, жакшы планыбыз менен, жакшы жаңылыгыбыз менен бир жолу келебиз. Биз жолуктук, аябай ыраазыбыз, бизди табыштырды. Бул жакка катышкан ар бириңерге дагы
ийгилик каалайм, баарыңар бактыңарды таап, бактылуу болуп, жакшы балдар кыздар болгула. Негизи ортоңуздарга туруп алайынчы. Негизи мындай да, Адилет мырза. Сиз өтө чечкиндүү боласыз. Ошон үчүн Мадина сизге келген. Экөөңүздөр тең биздин бала, биздин бала менен биздин кыз деп ар дайым биз сүйүнөбүз. Анан кандай жашоодо келишпестик болуп атабы, эки жакта келишпестик болуп атабы, биз баардыгын эл астында сонун бир баардыгыбыз кеңешип, сонун чечкенге жардам беребиз го. Ошон үчүн кандай көйгөй болсо дагы, үйлөнгөндөн кийин балалуу болсоңуз да, кандайдыр бир келишпестик болсо, сиз бизге ар дайым келишиңиз керек. Туурабы, Мадина? Кандай көйгөй болсо да сиздер бизден жок болуп кетпешиңиздер керек. Анткени биз сиздер үчүн канча аракет кылып атабыз, табыштырып атабыз, тааныштырып атабыз, бактылуу болуп кетсин деп атабыз. Мына үйлөнгөндөн кийин балалуу болгонго чейин биз сиздерге жардам берип келатабыз. Колдон келишинчечи. Анан мен ойлойм, бүгүн өтө сонун сөздөр айтылды. Сизге баягы кыргызча жакшы сөз бар го, жаманатка 1000 камчы, жакшы атка 1 камчы дейт да. Бир айткан нерсе менен эле сизди чечкиндүү жооп кылып, мен ойлойм, кийинки эфирлерде бизди тойго чакырып кетесиздер го деп. Бул жерден баягы кыздын унчукпаганы макул дегени дейт. Мадина дагы эртерээк турмушка чыксам дейт, Адилет мырза да эртерээк үйлөнсөм дейт. Буюрса анда жакында тойдон көрүшөбүз. Анда сиздерди дагы бир жолу көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кол чабуулар менен эфирден узатып коелу. Адилет мырза, көрүшкөнчө тойдон көрүшөбүз. Баракелде. Канчалык деңгээлде биз жолуктук долбоору бул реалити долбоор. Орунуктарын орун алып берем. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жакка Бердөөк мырза менен Альбинаны чакыралчы, көптөн бери сүйлөшө эле экенбиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бердөөк мырза, кандай болуп атат мамиле? Мамиле Кудайга шүгүр жакшы. Мамилебиз жылуу. Бирок бул жума биз көп жолу калган жокпуз. Мен өзүмдүн дагы жумуштарым көбөйүп, анан Альбина дагы подружкасы турмушка чыгып атып, тойлоп жүрдү. Казакстанга чейин барып келди. Ошентип жолу калган жокпуз. Негизи телефондон сүйлөшүп турдук, жакшы. Ошондо убактыңыздарды бериңиздер, кетип аткан убакыт жөнүндө өкүнбөй элесиздерби? Негизи баары сиздер ойлогондой эле кетип атабы? Ооба, жакшы, биз ойлогондой эле. Альбина, сөз сизде. Саламатсызбы? Дагы бир жолу баарыңарга көрүшүп жатабыз, сүйлөшүп жатабыз. Минустары дагы бар, плюстары да бар. Минустары. Эмнеси сизди, мисалы, эмнеси сизге жакпай жатат, Бердөөк мырзанын? Сүйлөшүп жатканда келишпестиктер болуп калат. Мисалы, бул болсо тойго каршы андай болбойт деп, ушун жана болсо өтө кызганчак. Биякта даже катышуучулардан кызганып келет, отурба жандарына деп. Жо, кызганчактыгым чын, бирок бул жердеги катышуучулардан жанына отурба дегеним ал жөн эле тамаша. Негизи кызгангандын деле себеби бар. Орду менен кызганасыз. Эң туура. Себеби Альбинанын эркек достору бар. Мен аларга каршымын. Экөөбүз чогуу жүргөндө деле видео звоноктон чалып турат. Ушундай себеп менен кызганса болобу кыздар же? Жок, болбойт дейт. Бизди түшүнгөн эркек керек деп. Жок, же муну дагы абьюз катары сезесиздерби? Мен өзүм жооп берип кетсем, карагыла, дос болгондо мен кичинекей кезинен мен өскөндөр бар, чогуу классташтарың бар. Анан кийин видеозон чалат. Если мен бирденке скрывать этсем, мунун көзүнчө албайт болчумун да туурабы? Мен мунун көзүнчө эле мына мен жолугушууда отурам, анан бошогондо чалам, же азыр бош эмесмин, ушинтип эле алам да, то есть скрывать этпей, анан ачык эле сүйлөшөм.
Бул нерсени мисалы Бердибек мырза айтты да, Альбина дос кыздарың жакпай атат деп айткандан кийин сиз бул нерсени токтотконго аракет кылып атасызбы? Жакпай атат деп айткан эмес, просто бул какшыктап баштайт. Анан жазып атабы? Жооп берип койдуңбу? Жооп берип кой деп ошентип баштайт. Бирок түшүнүп атасыз да жакпай жатканын. Эгерде айтса не кылат элеңиз? Айтса, эмне кандай сизде аракеттер болобу токтотконго? Биринчиден биз кыз жигит эмеспиз. Кыз жигит болуп калсаңыздар. Ошондо көрөбүз. Ошондо көрөбүз. Демек, ишенич жок. Даниэль мырза. Саламатсыздарбы? Мен азыркы нерсеге токтолуп кетмекчимин. Менин көзүмчө эле чалдып, сүйлөшүп атат деп атат го. Это значит мындай эркекти тоготпостукко дейм да. Анан мисалы любой порядочный эркектин көзүнчө даже мисалы экөө жүрөт да, балким парочка болобуз, үйлөнөбүз деген жакшы ниеттер менен жүрөт, кыз деле билет, бала деле билет. Эркектин көзүнчө деле мисалы деги эле бир жакын байкеси же болбосо бир тууган болбогондон кийин башка эле бир досум деп чалган, это вообще эле мындай пас көрүнүш го дейм да. Любой порядочный эркек кызганат да. Мындай экөө отношенияда болбосо деле по-любому жакшы ниет менен жүрөт да. Анан эркектин көзүнчө тем более мен эч нерсе жашырбай элем го деген, это слишком мындай эркекти тоготпогондук деп ойлойм да. Мисалы менин көзүмчө мен жүрүп атканыңызды ошентсе билбейм мен эмне кылмактымын эркекче. Эмне кылмаксыз? Сразу эле сүйлөшпөй коймоксуз. Ушундай сөзүңүз этегин жыйынтыктасаңыз анан бирдеке кылмаксыз ойлойт көрүүчүлөр, урат экен, сөгөт экен депчи. Мен кол көтөрөт экен демек. Кетип калмаксыз туурабы, сүйлөшпөй эле коелу. Вообще давай. Ошон үчүн аянда чейин сүйлөйбүз сөзүбүздү. Мүмкүн болсо мен да Даниэль мырзанын сөзүнө толуктап кетейин. Негизи айымдардан көп угабыз да. Дос, эркек досубуз көп деп. Бирок жашоодо мисалы мен ойлойм да, кыз менен баланын ортосунда эч качан достук болбойт. Мага кошулат болуш керек бул основной мырзалар. Айымдар айымдарга кошулат. Себеби үй бүлө курулгандан кийин эркек киши менен аял сүйлөшкөндө үй бүлө бузулат дейт да. Азыр сиз айтып атасыз, экөөбүз кыз жигит эмеспиз деп. Бирок экөөңүздөр ошондой мамилеге баратасыздар да. Жок дегенде ушул мырзанын жанында сиз мисалы досторуңузга мындай отказ берип же өчүрүп коюуга мүмкүн беле ошол жерде? Мен эсли чалып жатканда силер айткандай жооп бербей өчүрүп койсом, бул болсо суроо бермек, ким чалып атат деп. Анан болсо бунун да атын айтып, анан жооп бербей койгонун көрсө, бул огош бетеринен суроолор пайда болмок да, эмне үчүн жооп берген жоксуң деп. Ошол себептен анан жооп берип кетейин. Будущем келечекте эсли мен күйөөгө тийип турсам, мен балдар менен дос болуп сүйлөшпөйм эч ким менен. То есть күйөөмдү тандайм. Жана эле ушинтип жооп берип коюш керек. Ошо да жана эле ушинтип жооп берип коюш керек эле да, узартпай. Мен буларды аябай жакшы, Альбинаны мен жакшы, жакын подружкасымын деп айтсам да болот. Бул жерде Бердибек аракет кылып жатат. Буну мен баалай билемин. Бирок Альбинаны да жакшы билемин. Бул өзүнүн границасын билет. Кайсыл жерде кантип сүйлөштү, кайсыл жерде кантип жүрүштү билет, ким менен кантип сүйлөштү билет. Анан бунун достору деп жатпайсыздар. Достор баардыгы билет. То, что мындай Бердибек менен отношениясы болуп жатканын баардыгы эле бакыт тилейт. Бердибек менен до конца күрөшкүлө деп эле баардыгы эле ушундай сөздөрдү айтат да. Анан бул жерде сиздер эч качан жаман ойлобоңуздар. Бандай азыр сиздер бир нерселерди айтсаңыздар, Бердибектин да оюн бузушуңуздар мүмкүн да. Биз Альбинаны жамандаган жокпуз. Ошол достордун арасында мындай учурдан пайдаланып калган достор чыгып калышы мүмкүн. Ошо сиз туура эле айтып атасыз сиз деле. Ага актаныштын деле кереги жок агачы. Альбина айым сиз айтып жатасыз да, ишенбейм деп. Бул мамилеге баратасыздар да азырчы экөөңүздөр кыз жигит мамилесине. Мамиле бул ишеничтен куралат да. Анан бири-бириңиздерге азыр ишенич жок болсо, бири-бириңиздердин убактыңыздарды албай олуттуу карасаңыздар ушул темага. Туура. Мисалы Нурлан мырзанын сөзүн толуктай кетейин, мындай да. Эми сөзсүз эле күйөөгө тийгенде токтотом эмес да. Анткени күйөөгө тийиш үчүн дагы баланын да жүрөгүндө жага турган нерселер болуш керек да. Айымдын да жүрөгүнө жага турган нерселер болуш керек. Мисалы, сизге айтты да, мен деген Бердибек мырза айтты да, мен деген мына дос кыздарың жакпай атат деди да. Анан эгерде сиз акылдуулук кылып, дос балдарың жакпайт, акылдуулук кылып, ошол дос балдарыңызга айтып, мен азыр ушундай таанышууда жүрдүм эле, колдон келсе видеозвонок менен чалбай эле койгулачы, минтпей эле койгулачы деп акырын түшүндүрүп айтып, ушундай баягы Бердибек мырза жакпаган нерселерди токтотсоңуз, Бердибек мырзанын сизге болгон мамилеси мындан да каты өзгөрөт да. Карачы, мен мындай эле кыйытып айттым эле, кандай акылдуу кыз, ошону түшүнүп, ошону токтотту дейт. Эгерде сиз токтотпосоңуз, күйөөгө тийгенде токтотом десеңиз, ушунун айынан чырчыгып, балким экөөңүздөр токтоңуздардан устап калышы мүмкүн да. Бул өтө майда эле нерсе.
эми чындыгында сиз бактыңызды тандайсыз да. Эртең ошол дос балаңыз деле башка бирөө үйлөнүп калса сизге чалбайт аялдын көзүнчө. Жада калса сүйгөн кызым табылса да чалгандан уже коркуп калат да. Ошон үчүн Альбина сизди акылдуу деп эсептейбиз. Буга өтө деле көп токтолуп кереги жок. Бердибек мырзага жаккыдай нерселерди кыласыз. Ал эми сизге Бердибек мырзанын эмнеси жакпай атат? Ошо айтып кеткендей эле келишпек болуп кетет экөөбүздүн ортобузда. Чалып жооп бербей калсаң үмүт салат да. Эмне чалбай жатасың? Эмне болду? Жакшы эле бар. Баягыда телефонум өчүк болуп калды. Айзада айымга чейин чалып, Альбина силерге чалган жокпу деп. Андай өтө эметип кетет да ошон. Агрессия калдырып кетип отургандай. Мындай не албай атасың, ана мындай болуп калдың беле, тиңдей болуп калдың беле? Не сүйлөшкүң келбей атабы деп жазып отургандай. Жок, эси телефон албай койсоң болду, ою жаман жакка кетет да мырзаныкы. Азыр жооп берип койсун. Нет, бул Альбина айым кандай кабыл алып алганын билбейм, бирок бул таптакыр туура эмес. Мен ошо Казакстанда жүргөндө бир эле жолу чалдым. Чалсам ошо алган жок да, анан мен кайра чалган жокмун. Болгону жазып койдум. Тынч элесиңби? Кабарыңы айтып кой. Кандайсың деп. Мен муну наоборот забота деп түшүнөм да. Анан сиз кандай кабыл аласыз билбейм. Мындай аяк кататып албай кыйналып атат окшойсуз, Чачың жакпай атат да сүйүктө бир катасы чыкпай калса. Келиңиз, Айжан. Бердибекке суроо бергим келип атат. Экөөңөрдүн мамилеңерди бул жактан карап турсак, экөөңөр уже кыз жигитке өткөндөйсүңөр да. Бирок бул жакка ачыктай элексиңер. Сырттан эле кыз жигитке өтүп, уже кыз жигиттей болуп сүйлөшүп баштагандай көрүнүп атасыңар да. Уже таанышып баштаганыңарга 2 жума өттү. Анан официалдуу түрдө качан сөз айтасыз деп Бердибек айттыңыз. Бердибектен сурагым келип атат. Кыз жигит болуп сүйлөшө элекпиз, бирок мен уже даярмын, бирок Альбина айым ошондой ишенбестик болуп атат окшойт. Же чочулуп атасызбы Бердибек мырзадан? Даярмын дегенде бул сөз салган жок же айткан жок, анан даярмын деп мен туп-туура бул Бердибек мырзанын мен айтайын мактан давай турчу. Биз кийинки жумага чейин убакыт беребиз. Бул теманы жаап туралы азырынча. Түшүндүңүздөр да экөөңүздөр тең, Романтика жок. Романтика жок, Эмне себептен романтика жок? Кыз жакшы эле кызганат экенсиңер. Жакшы эле жакпаган сапаттарын калтырып атасыңар. Бирок эми мындай да айымдар баягы кулагы менен сүйөт деп коет да. Ошон үчүн ар бир айым өзүнүн баягы жолдошунун романтик болушун каалайт. Көп нерселерди мындай күтпөгөн жерден кылышын каалайт. Эмне себептен силер түз эле сүйлөшүп атасыңар? Же үйлөнүш керекпи романтиканы? Болот мырзадан. Жок, менин оюмча романтика жагынан деле эң сонун. Жанагы буга чейин деле эфирден айтып өткөн го, фрукт алып келип берип атат деп, андан башка деле аракеттерди кылдым. Ошолорду мен романтика деп эле эсептейм. Анан дагы кандай романтиканы күтүп атат билбейм. Демек ошол да мырзалар биздин катабыз. Демек сиздин айымыңыз романтиканы сизден толук кабыл ала албай атат. Күтө алып эметпей атат, сизден болбой атат. Ошон үчүн сиз жөн эле мындай жигиттик кылып макул аракет кылайын деп коюңуз, актанбай. Мен айтып кетсем ошол айтып атпайбы, фрукт алып келдим депчи. Анан ошо таанышайлык дегенге чейин ошончу да. Там келип калып неожиданно чык депчи. Сүйлөшүп баштап мен уже макул болуп чайга чыккандан кийин андай уже жок эчтеке аракет. Бердибек 2 жолу фрукт алып келип берип койчу эми болду. Аракет жок дейт. Бердибек мырза мындай да. Эгерде Альбина жакпаса убактысын кармамай жок. Жөн эле убакытты кармап отурасыңар. Балким экөөңөргө тең талапкер келет да. Бирок биз сизди отурабыз, сиз Альбинанын ордундагыдай отурасыз да, образ кийип, айтса таарынып, кабыл алып, жигит болуп, аракет кылайын, минтейин, тигинтейин деп кылып атам го, фрукт алып келип берип атам го, ошол жетишпейт да болсо. Дагы эмнени кабыл атасың? Биз мырзалар биз мамиле курганга үйрөнгөнгө келдик да. Анан азыр мага көрүп Альбинага жалко да чындыгындачы. Бул эфирден эмнеге антпейсиз сүйлөбөйсүң десе, типа сүрдөнүп атам дейт да. Сүрдөнбөй эле жакшынакай эле сүйлөйт го жашоодо. Эмне унчукпайсыңар? Жок, бул жерден катышуучулар деле көргөн, байкагандарын айтса болот да. Мен постоянно эфирге келген сайын кофе же шоколад алганча келем. Жок, аны айтпай эле койгула. Анан силер биз мен анда кандай романтика кылыш керек? Демек жетпей атат, издениш керек демек.
Бизде эфирден чыккандан сурагыла, Канат мырза кантсем болот, не болуп атат депчи. Силер изденбей элечи, силер мен болушум ушул болсо не кылайын деп элем. Анда Альбина деле отурасың, мен дос кыздарым менен сүйлөшсөм не кыла аласың деген сыяктуу. Була мамиленин үстүнөн иштеш керек да. А сиз иштегенди билген ордуна, иштегенин ордуна сиз кайра башка жактан мындай актанып атасыз да. Жо, негизи сиз айткандай эле мен болушум ушул, романтика ушундай эле болуш керек. Бунда болуш ушул. Мамиле кантип кура алат анда болушуңар ушул болсо? Силерден эми турмуш курганга барып атасыңар да, мындай болушум ушул дебей, мындай жакшынакай болуп, изденип, гибкий болуп, аракет кылыш керек да бердек. Ошо айтып кетсем, буга чейин мен бир жолу мен үйгө жеткирип барганда, намек ыргыттым да. Эми кыз болуп прямой айта албаган үчүн намек ыргыттым. Анан айтты: "Менин кыларым ушул, башка эчтеке типа кыла албайм. Колумдан келишим ушул" деп койду да. Ошентип токтотуп койду. Мен Кыздар жейтемиз силерди. Так, деп элем. Бердек мырза, Азыр кое туруңуз. Сиз өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп атасыз го. Кое туруңуз. Келиңиз, микрофон берелексиз. Бердек мырза, мен биринчи чайга чакырганда Альбина айымды, мен деген сизге айтып өткөнмүн, аябай чечкүндүү мырзадай, мындай тарс-тарс жүргөн мырзадай көрүнгөнсүз да, мен сизге ошону айтып өткөнмүн. Жана ишенгенмин, силерде аябай жакшы биздин могу 5-сезондун жакшы бир парчкасы чыгат депчи. Бирок азыр мындайча айтканда Альбину жалко, если честно. Ана мындай эме кылып атат да, вымаливать, сизден сурангысы келип атат, бирок кыздар сурай албайбыз да биз анычы. Мындай кылсынан, же болбосо да мындай кыл, мындай романтиканы деп кыздар мисалы үчүн сурап туруп анан алган нерсе, сурабай туруп алгандан дагы приятнее да, бизче мындай намёгу жок эле, өзү эле ойлонуп калган нерсе, ал негизи эки эсе бизге аябай мындай приятный болот да. Ошондуктан же болбосо биз билбеген ичиңизде бир нерсе бар болсо, аны дагы айтып өтүңүз. Мындай бир нерсе жакпай аткан сыяктуу сизге. Баары жакшы элебиз да. Альбина балким жакпай жаткандыр. Же болбосо Альбина айым жакпай атса, ачык-ачык айтыңыз да. Анан кийин жакпай жатам деп. Жок, биз деген эми сизди коргобуз келип атат, анткени биз сизге айттык да мына. Ушул кыз жигитке өтө электе да досторуңуздан мындай сүйлөшпөй кое аласыз, макул дедиңиз. Мактап кетейинчи, Бердекти баары айтышат го. Сырттан мындай жаккан жери деле бар, минустар деп минустарын айтып кеттим, плюстарын айтып коеюнчу. Плюстар бар, баягыда эң акыркы акчасына мага гүл алып келип берди. Эртең менен ошо өзү айткандай завтрак алып келип берди, то есть кофе менен ошо жакшы жактары деле бар. Жок, анда сиз эмнеге жалуетесь? Если романтика бар болот, сиз романтика жок деп атпайсызбы? Биз түшүнбөй атабыз да кимиңерди кандай чайга Жок, мындай да айымдар бардык эле айымдардын табиятында бар да күтөт да. Бердибек мырза мен бердим го деп эле үмүтпөйүн мындайчы. Мен антип берсеген жокмун, колдон келгенинче эле аракет кылып атам деген маанини айттым. Жок, мындай эле кыска эле айтып коюңуз, жигитте мындай аракет кылайынчы болду дагы деп коюңуз. Болду, сөз бүттү. Уштеги эркектердики да эме да, ошо аракет кылып атам деп ойлой беришет да, анан кыздар да сразу мындай колдон келсе прямой эле атка айткан жакшыбы дейм да. Анан экөөңөр карап турсаң плюс минусуңар көп экен да. Анан ошону барабарга чыгарсаңар. Жакшылап акылдашып сүйлөшүп. Рахмат, сизге жооп берип кетейин. Сиз айтып атасыз, өзүңүз айтып, Гүл айым айтып кеткендей эле, мен айтып алгандан көрө неожиданно алганым жакшыраак да. Мен айтып анда мага эмне кереги бар? Эркек көбүнчө намекти түшүнө бербейт да. Мен айта кетсем, Эркек издениш керек да, ошон үчүн издениш керек, ошон үчүн изденсек анан үйлөнөбүз да эртерээкчи. Канат мырза, мастеркасы өтүп калса окшойт өзүңүз. Кайрылбайт да, суроо да беришпейт. Бердек мырза кандай карайсыз? Подружкалар менен сүйлөшүп турса, дос кыздар менен сүйлөшүп турса? Кыз подружкаларым деле жок. Кыздар менен достошконго деле мен каршымын. Ошол балдар менен достошкон сыяктуу элечи. Бердебек мырза, сиз акылдуу эле жигитсиз. Альбина айымдын сизге болгон сезими билинип эле турат. Биз обед учурунда дагы Бердебеке деп тамакты алып коет сиз кечиккен кезде. Жигиттик кылып бир чайга чыгып келебиз. Жок, тарс бир мындай кыймыл аракет көргөзсөңүз, биз ошону сизден баарыбыз күтүп жатабыз. Же ары же бери болуңуздарчы. Жеречи, Альбина так айтпай атат да. Альбина мындай Бердебек мырзадан эмнени каалап атасың, конкретно эмне жетишпейт? Даниэль мырза, сизден сурайбыз азыр. Сизге да убакыт келет азыр. Мындай да, бул жеңил эле. Бердебек мырза мындай романтика десе элечи, бир гүл бере калып, кофе бере калып эмес, жакшы сөз айтып эле. Альбина, мен буякты карап атам да, буяктан эң эле татынакай сен экенсиң. Болду, учуп кетет кыз киши. Жөнөкөй эле нерселер романтика болуп саналат да. Романтика эле гүлдү жая калып, анан мишканы бере калып эмес. Кичинекей эле нерселер менен сиз көңүлүн алсаңыз болот. Аракет кылабызбы ошентип?
ооба аракет кылабыз. Биз деген бул жака мамиленин үстүндө иштегенге келип атабыз. Ошон үчүн ката кетирдикпи? Аны актаныштын кереги жок. Демек бул мен катам турбайбы? Демек мен алдыга өсүшүм керек деп ошону жок кылганга аракет кылышыбыз керек. Бул мырзалардын баарына эле тиешелүү да. Мен да бул мырзага кошулуп кетейин. Себеби баардыгыбыз негизи эфирден сырткары аябай активный болуп атабыз да. Анан эфирге келгенде эле мындай өчүп калганды мен айтайын дегеним, экөөңүздөрдү көрүп мен суктанам да. Мындай аябай бул жакта кыз жигиттей эле жүрөт. Жетелешет, кол кармашат, кээде тиштешип ийет дегендей. Негизи да. Анан кээде мисалы тиштешет, мындай прямой түшүнүп албаңыздар, тамашалашат деген маанайда айтып атам, эркелешет. Аны прямой кабыл албаңыз. Айтайын дегеним, мисалы сиздерди бул жака элдер күтүп атат, канча деген эфирде мындай эл көрөт. Анан экөөңүздөр бул жакта активдүү болосуздар да, эфирге келгенде эле унчукпай. Азыр биз баарыбыз карап отурабыз дагы, сиздерди мындай барып эле экөөңүздөр пара болбой каласыздар го деген бир ой келип атат да. Мындай алдыга койгон мындай план жоктой эле да, мындай максаты жоктой эле болуп атат. Ошондой болуп атат. Экөөңүздөрдүн мамилеңиздерчи. Азыр пока бири-бирибизди сынап туралы дегенде элечи. Жок, азыр мен бир нерсе сөз айтсам эле актанып атасың деп атасыз да, Канат мырза. Анан буга чейин айттым го, мен ошо жумушум өзү негизи аябай кыйын да. Анан ошол жумуш учурунда дагы убакыт табып келип жүргөн учурларым болду да. Мен Нурсултан мырза туура айтты окшойт, мен колдон келишинче аракет кылып атам, бирок ошону Альбина айым мен максимуму бул минимум көрүп атат окшойт. Сиз айткан баягы жакшы сөз айтуу, жакшы СМС жазуу, бүт романтиканы мен жакшы эле түшүнөм да. Сиз могул нерсени түшүнүп алышыңыз керек да. Сизди кылбай атат деген жокпуз, кылып атат деп атабыз да. Бирок айымдын табиятын түшүнүшүбүз керек. Мисалы эртең менен айымга белек бердиңизби? Ой, сени жакшы көрөм, сага рахмат, сен сонунсуң дейт, түштөн кийин жазышы мүмкүн да. Сен мени такыр эле сүйбөйсүң депчи. Кечинде кайра жазышы мүмкүн жакшы сөз. Бул айымдардын табияты ошондой. Ошол табиятты сиз кабыл ала албай атасыз да. Бул айым, бунун табияты ушундай. Демек бул нерсени туура түшүнүп, дагы да жакшы аракет кылыш керек дегенди айта албай атасыз. Ошон үчүн айтып атабыз. Бердибек мырза, мен гүл берип атам го, кофе берип атам го дебей, дагы жакшыраак аракет кылыңыз деп атабыз. Биз сизди кылбай атат деген жокпуз. Эгерде сиз айымдын табиятын түшүнө албасаңыз, анда экөөңүздөрдүн мамилеңиздер да мындай болушу кыйын болуп калат да. Мен айтып кетейинчи, кыйнабай эле коёчу, өзү айткандай бул менин максимумдо дальше уже мага деле айтты дедим го сырттан. Мындан көбүрөөк кыла албайм деп эле айтты мага ачыгы. Анан кыйнаштын кереги жок. Бул жердечи мындай да. Такыр эле тура эмес, эч кандай кыйноо эмес. Силер үйүңөргө алып барып алып биз кыйнап аткан жокпуз да. Силер мамиленин үстүндө иштеп жатасыңар. Баарыңар башыңарды тоңдуруп отура бербей, мен эмнеге келдим, жигит менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүм керек экен, кыз менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүм керек экен деп үстүңөрдөн иштешиңер керек. Ошон үчүн биз мына мондай условияны силерге түзүп берип атабыз. Биз силерден бир сом акча алган жокпуз, силерден эч кандай пайда көргөн жокпуз. Биз жөн гана мамиленин үстүндө иштесин деп атабыз да. Эч ким кыйнабайт. Качан силер долбоорго тиешиңер жок болуп, долбоордон кеткиле, анда ошондо биздин силер менен такыр ишибиз жок. Бирок силер долбоордосуңарбы, ар бир сүйлөгөн сөзүңөр, кылган аракетиңерди биз талкуулап турабыз. Бул биздин милдет. Мамиленин үстүнөн негизи эки тарап иштеш керек да. Бир эле тарап аракет кыла бергенде дагы ал нерседен жыйынтык же майнап чыкпайт. Мен ошол эле баягы жигиттер менен достошконду айттым, андан кийин кыска кийим боюнча айттым. Азыр деле көрүп атасыздар, аябай кыска кийинип келген. Андан сырткары только мен жазып, мен сурамай сайын такыр жазбайт. Эми Альбинага өтөлү. Эмнеге? Такыр жазбайсыз. Эми ал кийинген досту ал сиз акырындык менен токтотобуз. Биринчи сизге 100% ишенич келсин, анан ошондой. Ошон үчүн мен даже прямой айткан жокмун, достошпо тигиндей деп чектөө койгон жокмун. Мен болгону мындай тамаша иретинде гана жумшак гана намек кылып коем да. Ошон тамаша дейт да, анан мен сурайм, тамаша эмес, мен иногда түшүнбөй калам да, кайсыл тамаша, кайсыл чын дегенде. Жок, бул тамаша дейт. Например, болот мырзага мен деле отуруп сөйлөшүп, баягыда отуруп калдык жанында. Эмне эле сөйлөшүп атасың экөө, болду булачы деп ушинтет да. Анан кайра мен эмне болуп атасың, биз жөн эле сүрөбүз десем, бул тамаша болчу дейт да. Ошондо мен эмне, кандай түшүнөйүн, бул тамашабы же сөйлөшпөшүм керекпи? Болот мырза, мен ошентип айтканымды сиз серьезный кабыл алдыңызбы же тамаша катарыбы? Мен мындай эле без микрофон катышуучулар катар арасында тамашалашып эле жүрөм постоянно.
макул булго бул. Жанагы эмне себептен сиз мисалы Бердибек мырза аракет кылып атат, эмне себептен бирок жакшы жаат, жакшы турдуңбу деп жазбайсыз? Жазам, жазбай эмес. Айтылып Анан бияктан катышуучулар деле заметили, мне кажется, мен мурункуга караганда токтолуп, көп сүйлөбөй, кийингенде деле стараюсь да, бүгүнкү кийимимде тиземе чейин болуп атат деп. Анткени мен Казакстандан келип калдым да, ошол себептен. А так мен и так Саламатсыз. Жакшы көрөм деле койсуз, ошо менен бүтөт болду. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы жалпы катышуучулар, Саламат мырза да бир жол. Бердибек мырза, Альбина айым. Эртеден бери байкап отурам да баардыгын чечимин көрүп келатам. Анан Бердибек мырза бир жагынан туура эле айтып атат. Сиз жактан да кичине болуш керек да. Ооба, болуш керек, туура. Болуш керек да. Сиз деген айымсыз, аялзатсыз, назиксиз, сиз деген уус чеберсиз. Эртеңки келечектин энесисиз. Сиз деле баланы негизи аял күчтүү эркектин аркасында аял турган негизичи. Сиз деле ушуну Бердибек мырзанын негизи бардыгы билет кандай болот экенин, ушул жерде бүт билип калышты да. Бирок могу жерге келип туруп азыркы айтып аткан жерге кичине дал келбей атат. Сиз дагы сиз жактан да кадам керек да. Ошондой сезилип атат бизгечи. Ошондо эмне обедте алып койгон тамактарым зря болуп калды. Жок, негизи сиз жактан кадам азырактай сезилип атат бизгечи. Сизден да кадам керек да ошондой. Жок, эми сен баарыңар муну мактап мени жаман кылып атасыңар, билбейм эми кандай болсо. Мен айттым өзүм. Биз баары айымдардан жеңилип калабыз да. Баарыңар буну мактап мени жамандап атсыңар дейт. Негизи тескерисинче болуп атканда бизде. Бул жерде тескерисинче болуп атканбыз да, биз сизгечи баштай элек болчук. Эми болгону Альбина мырза деле сизден балким жакшы сөз күтөттүр. Ошол нерсени ойлонуп коюңуз. Сиздин деле Бердибек үчүн кылып аткан мамилеңизди көрүп атабыз. Ошон үчүн биз жүрөгүбүз жылып Бердибекти көбүрөөк урушуп атабыз да. Бул жерден баарыбыз Бердибекти айтып атабыз. Анан мен бул жерден көрүп атам экөөнө болгон жылуу мамиле аябай сонун экенин көрүнүп турам. Болгону гана жана ким айтып кетти, эфирден сырткары укмуш сүйлөшөсүңөр, тиштешесиңер, кол кармашасыңар, бирок эфирге келгенде эле башка болуп каласыңар. Ошон үчүн эфирде дагы ошондой болуңуздар. Демек мамиле жакшы. Ооба, мамиле жакшы, дагы үстүнөн иштешибиз керек. Туура. Мына ушул жигиттик сөз. Келиңиздер, орындуктардын ордун алып бериңиздер. Бул жака кийинки катышуучулар чакырайын, Даниэль мырза менен Зарипа айымды. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, аттуу катышуучулар. Алат мырза, ассаламу алейкум. Буюрса. Кандай болот мамилелер? Мамилебиз жакшы. Бирок биздики бүгүн токтойт да. Ой. Ким токтотту? Совместно эле. Ким көбүрөөк биринчи айтты? Ким биринчи айтты? Ким биринчи айтты? Экөөбүз чогуу эле чечтик бирок. Чогуу эле прям бир убакта айтып калдыңарбы? Жакшы. Келиңиз. Сизде Зарипа, Даниэль мырзадай мырза керек эле деп бая сезимиңизди ачык эле айттыңыз. Эми сезимиңиз эмес, ба Даниэль мырзага кичине эмеңиз бар. Бирок эмне себептен токтотоюн дедиңиз, себеби? Бизде түшүнбөстөр көп болуп кетти. Мен бошобой калам. Иш убактысы болуп, бул жигит бошобой калат, бирибиз менен жолугуша албай калабыз. Анан эмне болду? Негизи баары жакшы эле. Просто эми бияктан сырттан деле көрүнгөндөй экөөбүз бирибизге мындай мамиле жактан туура келбейбиз да. Бирок экөөбүз ушул 2 жумалык чай аркылуу экөөбүз эң жакын достордон болуп калдык десек болот да. Эң жакын тааныштардан болуп. А так мамилеси аябай жакшы, бирок экөөбүз мындай эмеге кыз жигиттикке вообще мындай дальнейшем пара болгонго көзүңүздөр жетпейт. Жетпейт экен, бул экөөбүз баягы тамашалашып жүрүп көнүп калыппыз да. Эфирден сырткарда тамашалашабыз. Анан отношенияда андай боло албайт экенбиз. Дос бойдон калсак эле жакшы экен да бизгечи. Катышуучулар эмне дейт? Буну сиздер чогуу жүрөсүздөр, аралашып жүрөсүздөр, сымбат келиңиз. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздарга. Меники негизи суроом бар эле. Силер чайлашып жүрдүңөр, мындай эфирден сырткары көрүшүп жүрдүңөр, ошондо сиз бири-бириңиз
жөнүндө кандай плюстарды чыгардыңыз? Мисалы үчүн 3+тардан анткени буюрса силерге талапкер келет да, ошону угуп келгенге жакшы болмок да. Мындай айтып кеткенде Зарипа аябай эле жакшы кыз. Чын ким келсе деле мындай в дальнейшем бактылуу болсун, ким менен болсо делечи. Зарипа өтө мындай общительный аял, тамашаны түшүнгөн, мындай любой положенияңды түшүнөт да. Кандай болсо деле, мисалы любой моментте сени колдоп, сага поддержка берип кете турчу айым да в дальнейшем. Даниэль мырза, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп коет. Кандай себептен мындай бири-бириңиздер балким бир сапаттарыңар жакпай калып эки жолго түшүп жатасыздарбы? Эгер ошондой сапаттарыңар болсо айта кетсеңиздер. Андай эч кандай нерсе болгон жок. Бул деген экөөбүз мындай пара боло албарбыз, это со стороны тоже видно да. Просто это экөөбүз аябай жакын тааныштардан болуп калдык, бирок экөөбүз көрөлүк дегенбиз, жакындан таанышып, эч нерсе болгон жок. Жакпай калды, тиңдей болду деген нерсе жок эркекче. Эркекче экен биягы. Зарипа сулуу менин суроомо жооп бере албай калды, ошон үчүн сизге айтып коет элем, жооп берип коюңузчу. Биз билбеген фактордан чын эле талапкерлерге мындай, так сказать, шагом, чтобы стало, чтобы прийти к вам. Даниэль мырзаны биз бардыгыбыз эле баарыбыз менен сүйлөшүп, кахат деп жүрөт го, бирок жашоодо аябай камкөр адам экен. Сурап, ден соолугуң кандай, жакшысыңбы, жакшы эс алып турдуңбу, эмне кылып жатасың, телефонду албай калсам эмне албай жатасың, тынчылыкпы депчи. Вот ошол жагына мен мындай айтканда там бердим да. Там берип калып калдыңыз. Самет койдуңуз. Самет жок, бирок аябай жашоодо, чын жашоодо бул аябай камкөр, мындай боорукер ушундай адам экен. Сиз мисалы мындай да, баягыда сизге талапкер болуп келген, мына биздин азыр катышуучу Бекмамат мырзачы. Эми Даниэлге аранда алда канча жашы уулу, көп нерсени түшүнгөн. Бирок ушул баланы токтотуп, сиз менин кыялымда бала Даниэль дедиңиз да. Ошондо сиздин азыркы убакта кыялыңыз дагы да болсо, талабыңыз өзгөрдүбү Даниэлден кийин, токтоткондон кийин? Жок, өзгөргөн жок. Эмне себептен Даниэль болбой алды? Себебин айтпай атасызбы, сиз эмнеси жакпай алды? Же жаш болуп калдыбы? Көп убакыт керек экен. Даниэлге? 5 жаш айыр кое туруңуз. Жок. Мен айтып жатам го, мен да будан кийин вот ушул күндөн баштап, ушул эфирден баштап мен иште эле жүрө берген адам экенмин да. Бул жазат да, жазганда мен иште болуп калам. Күндүз кечки иштеймин. Ошону баягы отношенияга да убакыт бөлүп билиш керек экен. Ошол эле болуп калдыбы? Мен сурай берсем болобу? Экөө тең айтып жатат го, жумушта болдук, отношенияга время жок болду депчи. Силер бул жакка отношения курганы келдиңер да, жумушуңар экинчи орунга коюп, биринчи чайлашканга чыгышыңар керек болчу. Эч кандай бош ой калып мындай нерсе деген болгон жок. Экөөбүз какштык, жолуктук, чайга чыктык, сүйлөштүк, просто экөөбүз пара эмес экенибиз, это со стороны тоже видно да. Бул деле туура бошоп атканда экөөбүз кеч болсок деле залдан чыгып мен күтүп турдум, бул экөөбүз жолугуп сүйлөшүп аттык. Андай бош ой калып турган нерсе жок, просто бул адашып айтып алды окшойт. Жок, мен айтып эле турам да, биз башка жака чыгып күлө айтып жок, чыккан жокпуз, андай мындай депчи. Мен кошулуп кетейин. Сүйлөй бересиз. Мен просто кошулуп чалып кетейин. Мен негизи талапкер болуп келгем да. Тоготер эле жерин мисалы жоопту ушул күндү күтүп аткам негизичи. Себеби элдин баары эле билсе керек, Зарипа айым дагы жакшы айым, негизи акылдуу. Даниэль тоже красавчик. Просто айтайын дегеним, менден кутулуу максатында же менин көңүлүмдү мындай оорутпаш үчүн эле Даниэлди тандап койду деп ойлогом да негизичи. Көп ошого кошулса керек. Жооп берип койбойм, сизден кутулуу максатында болсо Даниэль мырза мени тандабайт болчу. Жок, мен акылдуугун айтпайт болчун да, вот ушул сизге жооп болсун. Может, Даниэль да алданып калды сизге. Билген жок. Экөө сүйлөшүп алдыңар беле, кандай болуп калды ошондой? Жоңуз. Жок, мен жооп берип коем буга. Даниэль мырза бул жерде жигитчилик гана кылды го деп ойлойм да. Атайын кыз айтып атпайбы, уятты коюп туруп, жигитти чайга чакырып атса, Даниэль жок деп туруп отказ кылып койгондон тартынды окшойт. Жигитчилик кылып, бир-эки жолу чайга чыгып келди, түшүнүштү, эми токтотушуп атат деп. Даниэль мырза айтып жатасыз да, со стороны виднее деп, экөөбүз пара эмес экенибиз депчи. Сиз ошондой элдин сөзүнө кирип эле мамилени токтотуп жаткан жоксузбу? Өзүңөрдүн мындай балким элдин оюн укпай өзүңөр дагы аракет кылып көрөсүздөр.
мен биринчиден элдин ою же башка бирөөнүн мнениясы менен жашабайм. Буну силер баарыңар жакшы билесиңер. Экинчиден бул өзүбүздүн чечимибиз. Башында эле мен өзү негизи билгем. Экөөбүз бирок бул Зарипа айым чакыргандыктан мен балем жаман айым болсо деле бир жөн, биякта эч кандай жаман айым жок. Баарыңыздар жакшынакайсыздар. Особенно Зарипа айым өтө жакшы айым экен. Мен кантип отказ кылмай элем да. Мисалы мага 100% жакпай турса деле мен отказ кылбайт болчумун да. Зарипа айымдын мага кылган кадамын, эрдигин уважаю да, сыйлайм. Ооба, бул немеңиз, качествоңуз абдан жакшы негизи. Бирок сиз өзүңүздүн эле убактыңызды алдырып койдуңуз. Балким сизге менден бир сопсулуу кыз талапкер болуп келмек. Жок, мындай да койбойсузбу? Сизге кошумчалай кетейин. Бир чайга чыккандай мурда жума эле токтотуп койсоңор болмок деп айтып атасыз. Ошолго бараткан. Эгерде сиз Зарипанын чындап көңүлүн караганда, азыр сиздин жообуңуз эме болуп атат. 100% Зарипанын көңүлүн карадым. Мен да бирден мындай кызык Зарипа мени кызыктырган жок деп койдуңуз да. Болгон жок, андайын деп айткан жокмун. Силер башкача түшүнүп алып турсуңар. Түшүнүктүүрөөк кылып айтсаңыз, эркекче. Биринчиден нормальный кыз келмек дегениң сеники сенден качпайт да. Пешине жазылган кыз балым бир күн болсо бир күнү келет да. Ошону билип ал. Экинчиден бул жерден Зарипанын көңүлүнө карап эмес, просто силер болсоңор деле, силер деле отказ кылып коймок белеңер. Мисалы, могу жерден сен бир айым кеонда болгончу Зарипанын көңүлүнө карадыңызбы же сизде дагы мындай кичине сезим болду иште Зарипага? Зарипанын мен билип көрөйүн дедим, жакындан таанышып. Сезим болдубу мындай? Жок, сезим болгон жок, мындай жакшы кыз экен, мындай адам катары аябай жакшы сыйлап калдым да. Түшүнүктүү. Келиңиз. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Бул жерден жантан бери угуп отурсам, Даниэль мырза Зарипаны аябай мактады. Ушундай сонун кыз экен, ушундай экен деп аябай мактап атат да. И Зарипа да Даниэльди мактап атат. Ушундай жакшы жигит экен, камкөр экен, мындай экен. Еще башында дагы мен кыялымдагы жигит деген сөздөр болгон да. Анан азыр ушундай жакшы, дагы деле ошондой адам деп бир да мындай жаман сапат айтылган жок, бири тууралуучу. Дагы деле кыялындагы жигит. Бирок мен мындай жанатан бери кысылып кеттим да. Эмне себеп бир причина бир немен уга албай атам да. Эмнеге бүтүп атат? Ошону уга албай атам мен. Жумушчултоо эмес. Жакшы суроо. Весомый аргумент айтсаңар. Мен айтып кетпейинби? Не ошол себептен биздин ата-энелерибиз кичине келишпей жатат. Вот. Санжар мырза жакшы суроо берди. Мен да негизи ошондой суроо берейин дегем. Анан экөңкү карап турган эле со стороны мындай чындап эле пара көрүнбөйт, мындай дос катары көрүнүп атат да экөңкүчү. Ошондой эле сыяктуу да, чындан эле. Экөө дос катары көрүнүп атат да, мындай сүйлөшкөнү бири-бири мактап айткандары ошо мындай дос катары болуп атат да, бир жакшы кыз, бул жакшы бала деген. А как отношение парочка бул көрүнбөйт да экөңкү. Биз бирибизге жамандык кылбасак, жаман эмебизди көрсөтпөсөк, анан жамандойбуз да. Ошо да. Дос катары болуп атат да экөөңөр сүйлөшкөнүңөрчү. Зарипа айым, сиз айтып жатасыз, ата-энебиз каршы болуп жатат деп. Мен ойлойм, любой эле ата-эне балдары бактылуу болсун деп каалашат. Сиздер эгер өзүңөрдүн жүрөгүңүздөрдү угуп, бири-бириңерди табышсаңар, ата-энеңиздер менин оюмча тескерисинче кубанычта болот деп ойлойм. Биринчиден, бул жерде экөөбүздүн жүрөгүбүздү угуп, мындай деңгээлге жете элекпиз, бири-бирибизди аябай сүйүп. Бунда деле просто мен бунун типажында бала болгон үчүн көрөйүн, балким болуп кетеби деп чакырды бул дагы. Рисковать этти да, мындайча айткандачы. Анан мен дагы көрдүм, типа девушка нормальная, красивая. Мен дагы макул деп ошон үчүн көрдүк, бирок экөөбүздү болбойт экен. Отношения катары, мындай отношения парочка катары ата-энеңиз болбой калды деди го. Сиз башканы айтып, Зарипа башканы айтып атат. Жок, ата-энебиз да, это тоже главная, самая главная причина, да? Менде ата-эне болот. Буну айтсам, ата-энем мындай сурадым да, ата-энең үйдөгүлөрүң эмне деп атат десем, чото жаш болуп калат, же болбосо ушундай бир нерсе деген сөздөр болду деди да. Анан ушундай дальше болуп сүйлөшүп кеттик. Жакшы, анда биз бул болбой калган парочкаларды кыйнабайлы. Демек, биз экөөңүздөргө тең эч кандай жаман сөзүбүз жок, бир гана азаматсыздар. Чындап бири-бириңиздерге убакыт берип көрдүңүздөр, сүйлөшүп көрдүңүздөр, бири-бириңиздерди жакшылап угуп көрдүңүздөр, бирок жакшы дос бойдон калганыңыздарга биз деле сүйүнүп атабыз. Анткени чындыгында мындай со стороны карап турганда экөөңүздөр бири-бириңиздерге туура келбейсиздер да. Аны деле Зарипа түшүндүрүш керек, убакыт барын көргөзөт да. Ошонусуңарындай кийинки тандоолоруңуздар балким жакшы болот. Келген талапкерлерди биз Даниэль мырзага дагы, Зарипага да күтөбүз.
Биздин демөөрчү Демирбанк ушул жылдын 6 октябрынан 31 декабрына чейин Демирбанк жаңы кардарлар үчүн супер акцияны баштайт. Мобилдик тиркеме аркылуу 0% менен онлайн кредит алууга болот. Арыз берүү процесси бир нече секундта гана алат. Ал эми каражаттар жактырылгандан кийин дароо картага түшөт. Ал үчүн Демирбанк тиркемесин жүктөп алып катталыңыз. Кененирээк маалыматты Демирбанк сайтынан же 2222 номеринен аркылуу билсеңиздер болот. Лицензия бар жана бул мүмкүнчүлүк бир гана Демирбанктын кардарлары үчүн. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченеми өнөктү ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Бүгүнкү чыгарылыш негедир биз күтпөгөн нерселердин баары болуп өттү. Чындыгында ушул долбоордун негиздөөчүсү болуп калганыма, ушул долбоордун алып баруучусу болуп калганыма абдан сүйүнөм. Анткени биз канча деген жаштардын бактылуулугуна себеп болуп жатабыз. Негизи ар бир эфирге чыккан адам бул күзгү дейт. Ошондуктан биздин катышуучулар дагы биринчи эфирден баштап ушул убакка чейин сүйлөгөндү үйрөндү, кийингенди үйрөндү, ой жүгүрткөндү үйрөндү, жашоого максат койгонду да үйрөнүп жатышат. Бул жолдон балким бир эфир аркылуу балким кээ бир бактысын таппаса, кээ бир жашоодо максатты койгонду дагы үйрөнүп жатат. Ошондуктан биз жолуктук долбоору чоң бул бактылуулуктун мектеби десек болот достор. Бул бактылуулуктун жайы десек болот. Эгерде сиз талапкер болуп келем жана катышуучу болуп келем десеңиз, анда биздин эшигибиз сиздер үчүн ар дайым ачык. Албетте, сиздердин колдооңуздар менен биз күндөн күнгө алдыны көздөй кетип баратабыз. Кыргызстандын багына, кыргыз эл үчүн биз жолуктук долбоору жаралган деп эсептейм. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Ар бир катышуучу мырза болобу, айым болобу, бактысын таап кеткенге биз болушунча колдон келишинче аракет кылабыз достор. 5-сезондагы убакыттын өтүшү менен аягына чыгып калышы мүмкүн. Балким сизге жаккан мырза айым болсо, талапкер болуп келишиңиздерди биз күтөбүз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Бир жума ичинде жакшы жаңылыктарды күтөбүз анда сиздерден. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.